Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин түз эфирдеги теледебаты ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Билим жана Илим каналында улантылат. Эфирде кесиптешим Өмүрзак Азимкулов жана Гүлүмкан Рустамова менен биргеликте алып бармакчыбыз. Бүгүнкү теледебатка Ош облусунун Кара Суу районунун номер 7 шайлоо округунан аттанып жаткан талапкерлери келишүүдө, тааныштыра кетели. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Бакир уулу Турсунбай. Куш келипсиз биздин студиябызга. Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович. Жана ошондой эле талапкер Акыл уулу Актилек. Куш келипсиздер. Ошондой эле теледебаттан аркысыз эфир убактысы Козыев Алишер Абибиллаевичка дагы бөлүнгөн, бирок ал бул убакытты пайдалануудан баш тартып, бүгүнкү дебатка келген жок. Анда студиябызга куш келипсиздер. Биз алгач урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу талапкерлер, сиздерди бүгүнкү теледебатыбыздын эрежеси менен тааныштырып өтөлү. Теледебат жалпы 5 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө ар бириңиздер үчүн 1 мүнөттөн убакыт бөлүнөт. Бул убакытта сиздер өзүңүздөрдү тааныштыруу үчүн пайдалансаңыздар болот. Ал эми экинчи бөлүгүбүздө болсо сиздерге биз тараптан берилген суроолор берилет. Ар бириңиздерге 8 мүнөттөн убакыт берилет. Теледебаттын 3-чү бөлүгүндө ар бириңиздерге 5 мүнөттөн убакыт каралган. Бул убакытта сиздер бири-бириңиздерге суроо жооп жолдоп, өз ара дебат жүргүзөсүздөр. Жана 4-чү бөлүгүбүздө болсо сиздер социалдык тармактардан келип түшкөн суроолорго жооп бересиздер. Модераторлук кызматты болсо кесиптештерибиз Сыймык Марат уулу менен Сезим Сагынбековлар алып барышмакчы. Ар бириңиздерде бул аралыкта 10 мүнөттөн убакыт берилет. Ошондой эле теледебаттын жыйынтыктоочу бөлүгүндө кайрадан сиздерге 1 мүнөттөн убакыт каралган. Бул убакытта сиздер шайлоочуларга кайрылуу жасай аласыздар. Эскерте кетели, ар бириңиздерге берилген мүнөттөр аралыгында жеке өзүңүздөрдүн кадыр баркыңыздарга шек келтирбөөңүздү суранабыз. Ошондой эле сиздерге бөлүнгөн убакыт өзүңүздөргө гана иштейт. Кайрадан ошол убакытты пайдаланууну жана убакыттан баш тартууга дагы сиздердин укугуңуздар бар. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу талапкерлер, анда биз биринчи бөлүктү баштайбыз. Теледебаттын эрежесине ылайык биринчи бөлүктө жогоруда белгилеп кеткендей, сиздердин карамаңыздарда 1 мүнөттөн убакыт бар. Өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер болот. Урматтуу Турсунбай мырза, сизден баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Кара Суу шаарында туулганмын. Ленин орто мектебини бүтүргөнмүн. Эмгек жолун эрте баштаганмын. Бул үй бүлөлүк шартка байланыштуу 8 класста окуп атып, Кара Сууда жыгач уста, 9 класста штукатур-маляр, 10 класста бетончу, жана андан кийин Бишкекте үй куручу комбинатта иштедим, Советтик армияда кызмат кылдым, келип Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетин бүтүрдүм. Андан кийин Ош университетинде 11 жыл иштедим. Ош университетинен депутат болуп шайланганмын. 3 чакырылыштын депутаты, 1-чи, 2-чи, 5-чи чакырылыштын депутаттары. Кыргызстандын туңгуч катчысы, омбудсмени, мамлекеттик кызматтын 1-чи класста мамлекеттик кеңешчиси, бул мамлекеттик кызмат иштеп аткандардын жогорку намы жана дипломатиялык жогорку ранг Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси. Философия илимдеринин кандидаты, профессор. Эми чоң рахмат. Анда кезекти Илимбек Кубанычбеков сизге берели. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу кара суулуктар. Мен өзүм Кубанычбеков Илимбек 1995-жылы азыркы Ала Тоо айыл өкмөтүнүн Акташ айылында карапайым дыйкан үй бүлөсүндө төрөлгөм. Мектепти Кара Суу шаарындагы Кычан Жакыпов гимназия интернатын бүтүрүп, алгачкы жогорку билебизде Кыргыз медициналык академиясында окуп, андан кийин ошол дарыгерлик кесип боюнча 4 жыл мамлекеттик поликлиникаларда кызмат иштедик. Андан кийин ошол жогорку кеңеште дагы аппараттын кызматкери болуп 2 жыл иштедим. Андан кийин Кудай буйруп насип болуп, 24-жылы ошол Кара Суу номер 9 бир мандаттуу шайлоо округунан Кара Суу элибиздин колдоосу менен ошол депутат болуп барып, бир мандаттуу округдан 1 жыл 6 ай мекенчил депутаттык тобунда элибизге, мамлекетибизге бир кызмат кыла алдык десем жаңылышпайм. Чоң рахмат. Алды. Кийинки кезек Актилек мырза, сизде. Саламатсыздарбы, жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандар, мекендештер. Биринчиден ушундай бизди эл менен дагы да жакындан байланыштырууга
уюштуруп берген жалпы биздин мамлекетибизге жана ЛТР телекомпаниясына жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Мен өзүм Отuz Адыр айыл өкмөтүнөн болом. Отuz Адыр айыл өкмөтүнүн Зымырык участогунда биздин өзүбүздүн жалпак тил менен айтканда фабрика айылы деп коет. Фабрика айылында жарык дүйнөгө келгем. Ошол жерде номер 12 Отuz Адыр орто мектебин жыйынтыктаганмын. Андан кийин Ош технологиялык университетинде автоунаа факультетинде инженер кесибим менен жогорку окуу жайды жыйынтыктаганмын. Андан кийин эме жараткан берген өнөрүбүз менен сахнада 10 жылдан бери ушул сахна жаатында, маданият жаатында эмгектенип келебиз. Буюрса ал жактан жетишкендиктерибиз жакшы. Менимче бизди көрүп жаткандар баары жакшы тааныйт, билет деп ойлойм. Мен мындан ары буюрса элибизге, жерибизге дагы да жакшы кызмат кылалы деп бел байлап аттанган учурубуз. Чоң рахмат сизге. Учурдан пайдаланып эскерте кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр жана социалдык тармактын колдонуучулары, биздин теледебат түз эфирде ЛТР Билим Илим Facebook баракчасында жана ошондой эле YouTube каналында дагы көрсөтүлүүдө. Эгерде бүгүнкү келген талапкерлерге суроолоруңуздар болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Ошондой эле алдыдагы экранда турган WhatsApp номерларга дагы суроолорду берип калтырсаңыздар болот. Биз албетте талапкерлерден жоопторду алып бермекчибиз. Биз болсо экинчи бөлүктү баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу талапкерлер, биз теледебаттын экинчи бөлүгү биз сиздерге даярдалган суроолорду берүү менен башталат. Суроолор жалпы жана жеке түрүндө болушу мүмкүн. Сиздердин карамагыңыздарда 8 мүнөт убакыт бар. Ар бир убакытты үнөмдүү пайдалансаңыздар, анда биринчи суроону баштай беребиз. Биринчи суроону Турсунбай Бакир уулу сизге бермекчибиз. Экономикалык өсүш үчүн өлкөдө кайсы тармактарды биринчи кезекте өнүктүрүү зарыл деп эсептейсиз жана бул жаатта кандай мыйзамдык демилгелерди сунуштайсыз деген суроо экен. Биринчи кезекте биз мурда реэкспортты жоготуп алдык. Анткени Евразиялык биримдикке киргенбиз. Ошондуктан көз карандысыз өнөр жайды өнүктүрүшүбүз керек. Биринчи кезекте текстиль, бул Кыргызстандын өзгөчөлүгү, Кыргызстан менен Өзбекстандын өзгөчөлүгү. Экинчиден болсо бизде туризм. Мен Малайзияда элчи болгонумда таң калганмын. Халкы 26 миллион, бирок 28 миллион турист келет экен. Мына быйыл, Кудайга шүкүр, Кыргызстандын халкы 7 миллион болсо, ошого ылайык туристтер келди. Даже биртке ашып келди туристтер. Ошондуктан туризм бул биздин эң алдыңкы тармак болуш керек. Мындан кийин албетте биздин табигый байлыгыбыз. Бирок көзөмөл керек. Алтын, башка түстүү металлдарды биз лицензия берип салганбыз. Бирок лицензия мурда берилген экен. Эми ошо арзан алынган лицензияларды кымбат сатып, мамлекет эмес, жеке инсандар байып атат. Ошондуктан мамлекет толук лицензияларды өзүнө алып туруп, көзөмөлгө алыш керек. Анткени бул байлык бир эле бизге эмес, биздин кийинки муундарга да таандык. Ошондо этият кылышыбыз керек. Төртүнчү нерсе, албетте, айыл чарбалуу мамлекетпиз, бирок аны кайра иштетип, биз ошол эч болбосо Евразиястын ичинде ошону соодалашыбыз керек. Мен бирок чоң үмүтүм курулуп аткан темир жолду. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу. Бизде деңгизге чыгуу жок. Ушул темир жол курулса, Кудай буйруса, арзан бензин болобу, башка товарлар болобу, биринчи керектүүчү товарлар арзан келип турат. Азыр болсо өкүнүчтүү биз логистика Россия, Казакстан аркылуу. Ошондуктан мен ойлоп атам, ушу жакшы иш башталды. Кудайга шүкүр, мен өзүм көрүп келдим. Кайсы жерде нарын жакта башталып туруп, ушу туннелдер, темир жолдор курулуп, ошо темир жол тезирээк курулуп калса, Кыргызстан экономикасы өсүп өнүгөт. Демек сиз депутат болуп калсаңыз, ушул маселенин айланасындагы мыйзамдарды колдоп кубаттайсыз. Албетте, мыйзамдарды жазып жүргөнбүз, бирок бул сапар өзгөчөлүгү бар. 21-жылдан баштап Кыргызстан президенттик мамлекет. Мурда парламенттик эле. Бизге жакпайчу эле, но ошондо өткөзүп салышкан. Ошондой болсо дагы сиз колдоп. Албетте. Анткени өкмөттө жалаң эле мыйзам жазат деген алыс болушубуз керек. Өкмөт бул аткаруу бийлик. Президенттик аппарат, кабинет министр бул аткаруу бийлик. Ага биз дайыр мыйзамдар берип турушубуз керек. Бул жана көрсөтмөдө аларга кандай иштеш керек. Биз дайыр мыйзамдар жазып турушубуз керек. Чоң рахмат. Кийинки суроо Эмбек Кубанычбекович сизге. Сиздин оюңузча өлкө өнүгүшү үчүн мамлекет колдоо биринчи кайсы тармакка багытталышы керек? Эгер сиз депутат болуп калсаңыз, кайсыл багытты сунуштайт элеңиз? Негизинен бүгүнкү күндө биз 7 миллион калкыбыз болгон менен, бирок бизде көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби биз
ошол табиятыбыз кооз, элибиз меймандос, ошо туризм тармагында биз мамлекетибизге бир топ сырт жактан каражаттарды алып келсек болот. Приоритет катары мен конкреттүү сунуш айта элем, ушул майда жана дүң мындай ишканаларды, өндүрүштөрдү ачсак, бул сөзсүз түрдө биздин экономикабыздын локомотиви болот деп эсептейм. Андан сырткары жогоруда ажекебиз туура айтып кетти, бүгүн бизде толгон токой кен байлыктар бар. Болгону ошону максаттуу, натыйжалуу пайдалансак, сөзсүз түрдө биздин бүгүн дагы мына экономикабыздын негизги багыттарынын негизги бир бөлүгү бул ушул тоо кен тармагы. Аны дагы бүгүн мына мамлекеттештирип, мамлекетке иштетип атканы бул Кудай буйруса биздин жакынкы аралыкта мамлекетибизде мындан ары дагы ушул экономикалык өсүш болушуна далил катары айта алам. Сиздин жообуңуз. Андан кийинки суроону Актилек Акылуулуна берели. Жарандардын коопсуздугун жана укуктарын коргоо үчүн ички иштер жана сот жана прокуратура системасына кандай мыйзамдык реформалар зарыл деп эсептейсиз? Мен өзүмүн жеке программамда дагы бар. Ал боюнча биздин агайыбыздын дагы жазган закону бар экен эле. Мен аны кече жакында уктум. Мен ойлойм, ушу жарандардын коопсуздугун коргоо үчүн ушу жашы жете элек балдарга сөзсүз түрдө чектөө киргизиш керек. Кечинде саат 6-дан кийин, же болбосо 8-ден кийин, же 10-дон кийин жашы жете элек балдар ата энесисиз көчөгө чыкпоо үчүн ушул мыйзам жазышыбыз керек, сөзсүз түрдө. Себеби азыркы күндө биз өзүбүз деле көрүп атабыз, көчөдө жаш балдар көп жүрүп атат. Түн ичинде ал балдарды көрсөң, эми кечинде эмне иштер болушун баарыңыздар жакшы билесиздер. Кечинде жакшы иш болбойт да эч качанчы. Жарыкта күндүзү көчөдө бүтүрүүчү жумуштарын баарын бүтүрүп, кечинде мен ойлойм, ар бир жашы жете элек бала үйүндө китебин окуп, ата энесинин алдында болушу толук зарыл деп ойлойм. Андан сырткары бизде эми азыркы күндө жан кейите турган окуялар дагы аябай көп болуп атат. Кыргызстанда көрүп атасыздар. Чындыгында ал окуяларды көргүң эмес, уккуң да келбей турган окуялар аябай көп болуп атат. Кудайга шүгүр, азыр биздин мыйзамыбыз аябай жакшы иштеп атат, тартип сакчылар дагы аябай жакшы иштеп атат. Дагы да мыйзамдар жазышыбыз керек. Себеби жашы жете элек, жаш ымыркайларга болгон бизде дагы зордук зомбулуктар болуп атат. Ошол сыяктуу нерселерге дагы бир конкреттүү түрдө бир катуу мыйзам жазыш керек. Ал мыйзамды уккандан кийин уккан адам эч качан ал жолго барбай тургандай мыйзам жазышыбыз керек деп ойлойм. Мисалы үчүн сиздер эми жогорку кеңешке депутаттыкка аттанып атасыздар. Мисалы ушул сот адилеттүүлүгү, ана мыйзамды көзөмөл кылган прокуратура органдарына мисалы конкреттүү сиз буга чейин даярдандыңыз да, мисалы үчүн ошого кайсы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп ойлойсуз, мисалы үчүн азыркы учурда? Азыркы учурда эми мыйзамдарды чындыгында толук баарын биле албайбыз. Негизи бирок эми биздин кадимки эле күнүмдүк жашоодо колдонуп жаткан мыйзамдарыбыз көпчүлүк учурда биздин карапайым үй бүлөнүн балдары күнөөсүз эле соттолуп бара жаткан учурлары бизде кезигишет. Ошол учурда мен ойлойм, ушул биздин жарандарыбызды толук түрдө үйрөнүп чыкса, ошол кылмышка толук катыштуулугу барбы, жокпу? Ошол нерсени кээ бир учурда толук каралбай калып атат да. Ошол нерселерге дагы бир басым жасаш керек. Менимче жанагы атасы жок балдар бар, апасы жок балдар бар. Ошол балдарга дагы бир кандайдыр бир жеңилдетүүлөрдү дагы жасашыбыз керек. Чоң рахмат. Жок, өзүңүздүн убактыңызда кошумчалайсыздар, Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетели, биздин теледебат түз эфирде биздин социалдык баракчаларда дагы берилүүдө. ЛТР Билим Илим Facebook баракчасын жана ЛТР Билим Илим YouTube каналын көрүңүздөр. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү талапкерлер 7-округтан, Кара Суу району демек, ошол округтан катышып аткан талапкерлер болмокчу. Кийинки суроо кайрадан Турсунбай мырза сизге. Сиз жогоруда ошол экономикалык өсүш үчүн өлкөдө кен байлыктарды дагы туура пайдалануу керек деген оюңузду айттыңыз. Негизи эле чет элдик инвесторлорго кен байлыктарды иштетүүгө уруксат берүү боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Мен муну мурда айтып жүргөнмүн. Негизги байлыктарыбызды кийинки муңга калтырышыбыз керек. Анан алар бизди урушуп жүрбөсүн. Биздин ата бабаларыбыз бардыкты жеп тоноптур деп. Ошондой инвестор чакырганда биз өз иштете албай турган нерселерге беришибиз керек да. Анан мисалы мына Чаткалда мен өзүм барып текшерип жүрдүм эле, Аккачы мезгилинде.
алтынды қазып экологияны бұзып салып тұр. Даже керек болса алар жада қалса сайдың нуғыны бұрып салып тұр. Башақы сайда қыз беріп тұр қытайлықтар. Андай болбаш керек та. Лайқа суны жергілікті халық ішіп, ана алтындан ішінесе түшпесі, ең негізі біз жергілікті елді ойлашымыз керек. Анткені алардың жерінде кем байлықтар бар. Мына мысалы ұрышып атып құмтордан елге бөліштіп береді мемлекет. Емі толық меншіктештірді құмторды. Ошыны қылып тұрып, егерде бір кенді біз беріп атсақ инвесторға, сөзсіз жергілікті халық іштеш керек. И жергілікті халыққа социальный іш болса мәселеге тиіш керек. Бұл болса өздері әпкеліп алсақ жұмысшыларды, бұл бізге пайдасы жоқ. Ошондуктан біз базы билбейм, ал мыйзам бары жоқ, біз мыйзам киргизгенлик эч болбосо 60% жергиликтүү калктан турсун, кыргыздардан турсун деп чет өлкөттөр келип иштеп атканда. Бул бир. Экинчиден болсо мыйзамдарды тез өзгөртпөш керек. Инвесторлор Кыргызстан элдерден алдын карайт экен мыйзамды. Эгерде пайдалуу жактары көбүрөөк болсо, алар келишет экен. Эгерде мыйзам тез өзгөрүлүп турса, анан инвесторлордун укугу корголбосо, анда алар келбей коюшат экен. Мына мисалы мен Малайзияда элчи болуп барганда король сразу айтты. Малайзиян королу. Силер дейт, эки биздин иштетип аткан нерсебизди алып койдуңар дейт. Бир Бишкекте гостиницаны, Бишкек гостиницаны уже $1 миллион ашык киргизсе, өкүнүчтүү Акаевдин күйөө баласы тартып алды. Же таш көмүрдө мына түстүү полимер заводуну ага да $1 миллион ашык киргизсе, кыргыздар тартып алып турушу президент үй бүлөсү. Андай болуш керек эмес. Себеби инвестор Кыргызстан келердин алдын бүт изилдейт. Мамлекет кандай мамиле жасайт экен деп туруп. Эгерде ушундай тоноо болсо, рекет болсо, рейдерси болсо келбейт алар. Ошондуктан биринчи кезекте аларга ыңгайлуу климат түзүшүбүз керек. Үчүнчүдөн болсо коррупцияны жок кылышыбыз керек. Мына эми ачылып атат. Эмне үчүн бизге автомобиль чыгарабыз деп Өзбекстанга өтүп кетти. Дебулар жана автомобиль фирмалар. Биздикилер 40%ке чейин пара сурап туруп болбойт да ал. Кантип өнүгөт, эгер 40% биздин автомобилдер алып алса. Башка көмүр, алтын маселе боюнча да өтө эле бийик маңда проценттери биздин автомобилдер алыш экен. Бүгүнкү күнү мыйзамсыз байгандар мурдагы чиновниктер. Бул эми ошондо сиз жогорку кеңешке депутат болуп калсаңыз, ушул мыйзамдарга абдан катуу көңүл бөлүп, ушул шарттарды ордуна коем деген тилегиңиз бар экен. Албетте. Анан алтын деп мисалы үчүн ушул уруксат алып аткан, лицензия алып аткан фирмаларга, ал жерде мисалы элдердин да көпчүлүк баягы көп жылдардан бери ушуга чейин мисалы депутат болуп иштеп келгендерге дагы абдан көп суроолорду беришкен экен. Бирок алтын деп аталышын атаган менен ал жерде башка дагы алтындан да кымбат дагы материалдар болушу мүмкүн дейт да. Ушуга чейинки мисалы парламент дейбизби же болбосо ушуга чейинки депутаттар эмне үчүн ушул маселени ачык айкын калтырышкан эмес да? Жаны көтөрүшкөн, бирок чечкенде президент болгон жок да, анткени президентке өзүнүн үлүшүн берет экен алар. Мына мисалы кыргыз алтынды казып атканда кумтор тараза жок. КамАЗга жүктөйт, алып кетет руданы. Кайрамал жана золоторудный комбинатка. Канча тонна алтын кеткен эч ким билбейт. Амне кошо сайткан нерсе бар, платина бар, күмүш бар. Ал да эсепсиз, аны эч ким өлчөбөйт. Алтынды болсо болжолдо көзүнө карап, бул бир машинада ушунча чыгыш керек өткөрө берген. Ошон нерсени баарын кустуруп программасы менен колдоп берем. Даже мыйзам жазып берем. Анткени көп айтып атат, эмне үчүн дейт, өткөн нерсе кустуруп атасың. Куссун. Ал мамлекетте элдин мүлкү да. Куссун. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды үнөмдөп турсаңыз, азыр туура пайдаланалы. Алдыда дагы суроолорубуз бар сизге. Кийинки суроону берели. Илимбек Кубанычбеков, сизге сиз жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында 1 жылдан ашуун депутат болуп турдуңуз дейт. Ушул 1 жыл аралыгында эмне иштерди аткарууга үлгүрдүңүз дейт. Негизинен эл үчүн мен 11 мыйзамга соавтор болдук. Андан кийин жеке өзүбүз 3 мыйзамдын автор болдук. Алардын соавтор болдук. Бир мыйзам ушул жарандык кодекске изменения өзгөртүү киргизүү боюнча, ошол мурабаха исламский финансирование мыйзам боюнча жеке өзүм автор болуп, биринчи окуудан өттү. Кудай буйруп насип кылып барып калса, ошол жалпы мамлекетибиздеги мусулмандардын финансылык муктаждыгы бир топ жеңилдейт. Тоскоолдуктарды алып, биз ушул оптимизация кылып атабыз. Андан сырткары бүгүнкү коомубузда ушул коучерлер, диплому жок психологдор, ата менен баланы касташтырып койгондор, же кайненеге кызмат кылышын каны милдеттүү эмесин деген ушул бир топ багы байыганды үйрөткөн, кыскасы ушул болгону бир убакыт ушул бир определенный бир сааттык окууну өтүп алышып, бүгүн алар социалдык тармактарда, телевиденияда ушул өздөрүнүн услугаларын көрсөтүп атышат. Ушу боюнча биз Марлен Абдурахманович менен
бул мыйзамды соавтор болуп алып чыгып, биз 3 окуудан өткүзүп, буюрса президентибиз жакында кол койду. Бул мыйзам бүгүнкү күндө күчүндө. Эми ушул жарандарыбызды биз ушу псевдопсихологдордон бир мындай кандай десек, бир сапаттуу кызмат көрсөтүү, сапатсыз кызмат көрсөтүүлөрдөн бир топ тостук ушул мыйзам мененчи буюрса. Өзүнүн ишин мыкты билген, диплому бар, сертификаты бар гана ошол психологдор, коучерлер ошол гана ошол кызматты көрсөтө алат деген мыйзам долбоорлорун аткардык. Андан сырткары биз ушул мен жеке өзүм мурунку чакырышка барып атканда ош карасы жолу программамда бар эле. Бүгүнкү күндө мына өкмөткө кайра айтып атып, мына бүгүнкү күндө мына ош карасы 18 километрлик жол, мына 2 миллиарддан ашык сумма бөлүнүп, бүгүнкү күндө курулушу башталып атат. Андан сырткары ушул 2019 жылы башталып токтоп калган Кара Суу шаарында канализация бар эле. Анда биз өкмөткө жеткизип, Кара Суу шаар деген эле аты болбосо эч кандай бир шарт жок эле да. Бүгүн мына Кудай буйруса, мен ушул агрардык комитеттин 9 депутатынан турган депутаттык топту алып келип, райондук мамлекеттик администрацияда жыйынды өткөзүп, комитеттин чечимине киргизип, мына июнь айында Кара Суу районундагы Айыл банкка 1 миллион евролук каражат бөлүнүп, бүгүнкү күндө курулушу бүтүн астында турат. Бул эми чоң иштерге себепчи болгонубуз да. Андан сырткары ар бир айылдарга майда чүйдө бир топ өзүбүздүн салымыбызды кошо алдык. Районубуздун алдыга жылышына буюрса. Чоң рахмат. Кийинки суроо Актылек мырза сизге. Сизди көпчүлүк шоу бизнестин өкүлү катары тааныйт. Саясатка барууңузга эмне түрткү болду? Мен саясатка баруумдун себеби, мен буга чейин дагы өзүбүздүн Отuz Адыр айыл өкмөтүндө жергиликтүү кеңеште депутат болгонмун, бир сас депутатмын. Мен эми ошол айткандай эле көрүп жүргөндөр билет, кандайдыр бир коомдук иш-чаралар болбосун, кайрымдуулук иш-чаралар болбосун көрүп билип эле жүрөт биздин элибиз. Анан эми мен бул жака аттанганымдын себеби ушул элибизге кызмат кылсам экен депчи. Эми жашоодо ар кимдин ар кандай максаты болот. Мен өзүмдүн ушул маданият чөйрөсүндө буйруса эң сонун ийгиликтерге жетиштим деп ойлойм. Мен өзүм ойлогон, өзүм кыялданган ийгиликтердин баарына жетиштим. Эми мындан ары мен элге ушул эл менен жардам берип, ушул элдин ишин кылып жүрүп, мен ушул элге жардам бергенден рахат алууну билип алгам да, кандай элдин ыраазычылыгын, батасын алууну. Эми мындан ары мен ойлойм бул жашоодо эми өзүбүздүн, мен өзүмдүн атымды жакшы бир тамгалар менен ушул элибизге, жерибизге, ушул динибизге жакшы кызмат кылалы деп буйруса бел байладык. Ниетибиз түз буйруса элге ушул жаныбызды сайып болсо да кызмат кылууга даярбыз буйруса. Бизде эч кандай бир кимдир бирөө жана колдоп аткан же башка деген ойлор дагы чыгып атат, бирок эч кандай андай жок. Мен жеке өзүмдүн капчыгым менен эч кандай менин колдоо же бирөөгө көз карандылык деген эч кандай эч нерсем жок. Мен чын жүрөгүмөн өзүмдүн патриоттулук сезимим менен ушул мамлекеттик деңгээлде элибизге, жерибизге кызмат кылалы деп аттанган себеби ушул. Чоң рахмат. Анда кийинки суроону кайрадан Турсунбай агай сизге берели. Өлкөдөгү жумушсуздук көйгөйүн кантип чечебиз? Кыска нуска суроо. Ооба. Биринчиден биз ички инвесторлорду эстен чыгарып коюп атабыз. Мен чет өлкөгө барганда таң каламда биздин кыргыздар ушундай жетишкендиктери бар экен, чет өлкөдө пара бербей, чоң-чоң кызматтарга отуруп, чоң-чоң фирмаларды ачыптыр. Ошолорго чакырышыбыз керек. Эч болбосо өзүң туулуп өскөн айылыңа, эч болбосо көчөңө бир ишкана ачып кой. Ошол эле мезгилде алар чакыргандан кийин биз салык кодексине киргизип коюшубуз керек. Эгерде кыргыз же өзбек же кыргызстандык иш кылып, чет өлкөдөн келип, өзү бир ишкана ачса, аны 5 жылга чейин салыктан бошотуу. Ошондо кызыгат. Ошондо туугандарын, досторунун жеринде иш менен камсыз кылат. Мына бүгүнкү күнү Орусияда кыйынчылык болуп, көп кайтып атат. Согуш калып кетип атат, уруп теп келип атат, жана русская община дегендер. Балдар келип ошол иш таап иштеп атат. Ошол шарттарды биз Кудай буйруса жакшыртышыбыз керек. Анан ким жумуш берсе, аларга салык жеңилдик беришибиз керек да. Экинчиден болсо коркпошубуз керек, ишкананы ача бериш керек. Көп канча ишкана болсо жакшы. Бүгүнкү күнү мамлекет кызматта иштөө кыйын. Көрүшүп атат бардыгы. Талаптар күчөйдү. Мурдагыдай эптеп отуруп айлык алыш жок бүгүнү. Ошондуктан жеке майда бизнести көбөйтө беришибиз керек. Шарт түзүп беришибиз керек. Кийинки суроо Элимбек Кубанычбек сизге. Жогоруда сиз депутат болуп турганда инфраструктураны өнүктүрүүгө салым коштум деп айттыңыз да. Ал эми социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо механизмдерин кантип күчөтүүгө болот? Жана кандай инструменттерди сунуштайсыз? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө бизде
өзүм социалдык комитеттин мүчөсү катары элибиздин жашоо шартын бир топ ушул жерде жогорку бийлик өкүлдөрүнө, өкмөткө, министрлерге элдин карапайым элдин добушу мен жеткизе алдым деп так кесе айта алам. Ошолордун бирөөсү катары ошол биз медициналык камсыздоо боюнча же болбосо ошо медициналык страхование боюнча бүгүнкү күндө элге туура маалымат жетпегендиктен алышпайт. Болгону 1480 сомдун тегерегинде акча. Ооруп, сыркоолоп больницага барып калса, алар бүгүн 9000ден ашык каражатка жатышат да. Ошону мен бир топ ошол жерде айтып, артынан 2 миллиардка чейин ошол ФОМС деп коет. ФОМС бизге убадасын берген, бүгүнкү күндө ошол ишке ашырып атат. Бул жарандарыбызга медициналык кызмат жеткиликтүү болсун деген максат менен ушул сунушубузду айттык. Андан сырткары Кара Суу району боюнча айтсам, мен ушул социалдык контрактте бүгүн 100 000 сомдон бир жолу алынган акы бар. Бул пособие албайт ошо мененчи. Бул дагы жогоруда ажыкеге айтканыңыздардай ушул жергиликтүү ишкерлерге бир бул баягы колдоо, айылдык карапайым элдин жашоосун оңолтуу деп туруп, президентибиздин жакшы саясаты менен ушул нерсе ишке ашкан. Кара Суу районун сурабытым, мен министр келген убакта 1300 гана адамга квота бериптир да. Эми бизде 450 000ден ашык эл бар. Анан бул салыштырмалуу математикалык эсепке алсак дагы логикага да туура келбейт. Эл көп болсо давайчы анын баягы санын көбөйтүп бергиле деп туруп, ошонун санын биз ошо 1800ге чейин көтөргөнбүз. Ошонун арты менен кошумча 500 үй бүлө бүгүнкү күндө социалдык контракт алып, мал алганы мал алды, кой алганы кой алды, же болбосо ушул Швея тармагында иштеген айымдарыбыз ушул үйүндө эле отуруп бала чакасын карап, ушул текстиль тармагында да машинкаларды алып, бир топ Кудай буйруса элибизге бул пайдасын алып келген мыйзам болду да. Ал эми депутат болуп калсаңыз конкреттүү кандай сунуштарды киргизет элеңиз дагы кошумча? Кошумча мен чын айтканда бул парламентте да бир нече жолу көтөрдүм. Социалдык тармакта бүгүн бүт кандидат тууралуу маалымат алса жетиштүү. Ошол биздин Ош облусубузда же болбосо ушул түштүк региондо бүгүнкү күндө онкологиялык борбор жок. Тилекке каршы бүгүн 6000 адам жыл сайын ооруп атат. Ошону салышыбыз керек деп Минздравга, өкмөткө айтып атабыз. Себеп дегенде калктын көпчүлүк бөлүгү ушул жакта жайгашкандыктан, эми Бишкек шаарына барганда бирөөнүн мүмкүнчүлүгү бар, бирөөнүн мүмкүнчүлүгү жок. Же болбосо ал жерге барганда места жок. Онкология деле мындай канчанчы жыл салынган так билбейм, бирок койка жетишсиз да. Ошондуктан бүгүн бала бакчанын ордунда турат биздин Ош шаарындагы онкологиялык борборубузчу. Эми адам баягы медик катар айткан химиотерапия, луч терапия алганда сөзсүз түрдө адамдык муктаждыктар болот экен. Бизде ал муктаждыктарды аткарганы бул онкологиялык борбордо шарт жок. Эл санитардык нормаларга да бир аз туура келбегендиктен ушул маселени көтөрүп, ошол артынан түшүп, сая Кудай буйруса, ошол ишибиздин аягына чейин ошону бүтүрүп, андан сырткары ошол Ош облустук больницасына биз бүгүн мына бир жаран барып жатайын десе, места болушу бир аз кыйын. Ошол жерлерге кошумча корпус куруу. Андан сырткары мына жогоруда айтпай кеттим, Кара Суу районундагы райондук больницада дагы 65 миллионго капиталдык ремонтту быйыл жасалды. Ага да салымыбызды коштук. Кийинки жылы мына дагы кошумча корпус курулууда. Ошо окшогон баштаган иштердин аягына чыгарабыз деп элибизге так кесе убадабызды бере алабыз. Чоң рахмат Илимбек Кубанычбекович. Сиздин убактыңыз жыйынтыкталып калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жогоруда сиздер көрүп атасыздар. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин өзүнүн оюн, ой жоромолун, өздөрүнүн платформасын, анан эл ичинен болуп келген көйгөйлөрүн көрүп атасыздар. Ушул келбей калган ушул түз эфирдеги мамлекеттик эфирден акысыз берилген убактыларын туура пайдалануу үчүн жоопкерчиликсиз мамиле жасагандарга биз да ушул эфирден туура айтууну туура көрдүк. Келип катышып бериңиздер. Кийинки суроону берели. Актилек Акулуулуна билим берүү тармагында кандай реформаларды жасайсыз? Эгер депутат болуп калсаңыз, анан кайсы мыйзамдарга өзгөртүүдү толуктоолорду киргизесиз? Билим берүү чындыгында билим бул мамлекеттеги эң бир башкы маселе деп ойлойм, көйгөй деп ойлойм. Себеби билимдүү жаштар болбосо биздин келечегибиз жок эсе болот да, мамлекетибиздин келечеги жок эсе болот. Ошондуктан бул билим биз окуган учур менен азыркы учурдун айырмасы өтө чоң. Бир топ эле алдыга жылды десем жаңылышпайм. Билим берүү азыр
өтө жакшы өнүгүп атат, себеби IT программалар боюнча да көрүп атасыздар. Азыр IT программа боюнча жашы бир топ эле улуулар жок. Чындыгында жаш балдар, жаш өспүрүмдөр IT программа боюнча аябай жакшы жетишкендиктерге жетишип атат. Кыргызстан бизде 6-орунга чыккан да, Орто Азияда 6-орунда IT программа боюнча. Бул деген эң бир жакшы көрүнүш да. Азыр цифровизацияга өтүп атабыз, баарыңыздар көрүп атасыздар. Биздин ошол жаштарыбызга дагы да болсо мүмкүнчүлүктөрдү көбүрөөк ачып беришибиз керек. Биздин жаштарыбыз көрүп атасыздар, азыркы учурда ошону менен бирге эле интернет оюндарына дагы, интернет булактарына дагы, ар кандай азгырыктарга дагы бурулуп бара жаткандар дагы жок эмес катарыбызда. Ошолордун баарын мен ойлойм ата-эне көңүл буруш керек. Бизде жана бизде айтып өткөндөй эле жумушсуздук аз болгондуктан, мигранттарыбыз сыртта болгондуктан көпчүлүк учурда айыл жергесинде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, чоң ата чоң энебиз же тай ата тай энебиз карайт, ата-энеси ошол өзүнүн жашоо турмуш шартын оңдоо үчүн сыртка чыгып кеткен. Ошол ата-энелер мен ойлойм биз өзүбүз дагы ошол Кыргызстандын ичинде ички инвесторлорго дагы да колдоолорду көрсөтүп, дагы да жакшы шарттар түзүп берсек, Кыргызстанда өзүбүздө жумуш ордулары болсо, ар бир бала ата-энесинин алдында болгону жакшы деп ойлойм да. Ар бир бала ата-эненин көзөмөлүндө болгон жакшы деп ойлойм. Эми жаш улуу биздин чоң ата чоң элерибиз ден соолугуна жакшы караганы менен сабагына жакшы карай албай калышы мүмкүн. Ар бир ата-эне жумуштан келгенден кийин өзүнүн баласынын сабагына, окуусуна, билимине көңүл бурса, дагы да буйруса жакшы болот деп. Демек, сиз жогорку кеңешке барып калсаңыз, ушул маселелерди көтөрөсүз. Ооба, буйруса жогорку кеңешке барып калган болсок, ушул ата-эне менен баланын бирге болуусуна дагы буйруса жакшы пландарыбыз бар. Азыр бизде суроолорго жооп берүү убактысы Илимбек Кубанычбекович да калган жок, бирок экөөңүздөрдө бар. Сиздерге жалпы бир суроо берели. Жаңы парламентке депутат болуп барып калсаңыздар, коррупцияга каршы бирдиктүү мамлекеттик саясатка кандай салым кошо аласыздар? Мен жана эскертип кеткендей, 21-жылдан баштап Кыргызстан президенттик республика. Бул жакшы нерсе. Анткени парламенттик республиканы сындап жүргөнбүз. 120 депутат кантип мамлекетти башкарат, кантип күнөөлүү адам табабыз деп. Баары кнопка басканда Илимбек Илимде билет, кээде жашырын добуш беришет, күнөөлүү таппай калабыз. Бул жерде биз президенттен сурашыбыз мүмкүн. Ошондуктан бир адам колуна бийлик болгондон парламент мыйзамдарды даярдап сунуштап туруш керек. Өзгөчө срок давности боюнча, өткөндө 30 жыл мурда эме кыласыңар дейт. Жок, 30 жыл мурда урдадыбы, жооп берсин. Ошондой нерселерди көбүнө биз коррупцияны кайра мындай жазалап, кийинки мундарга сабак, азыркы менен кийинки мунга сабак болуш керек да, урдаш мүмкүн эмес, баары жооп бересин деп, кусасын деп. Актылек мырза, ушул эле суроого сиздин жообуңуз. Жалпы суроо. Коррупцияга азыркы учурда биздин мамлекетибиз, мамлекет башчыларыбыз өтө катуу күрөшүп атат коррупция менен. Азыркы өсүп келаткан жаштардын ичинде биз жаштардын ичинен чыгып бараткан талапкер катарында, жаштар менен тыгыз байланышта болуп турган талапкер катарында мен сиздерге айта алам. Азыркы жаштар коррупциядан чындыгында уже коркуп калышты. Себеби буга чейинки коррупционерлердин жоопко тартылганын өз көздөрү менен көрүп атат азыркы учурда. Ошондуктан өздөрүнүн эле көз карашы менен дагы да ушул коррупцияны ушул азыр кандай күрөшүп атсак, ушул эле күрөштү дагы да уланта беришибиз керек, күчөтө беришибиз керек. Дагы да жаңы мыйзамдар жазып киргизе беришибиз керек. Мен ойлойм, бизден кийинки келе жаткан муун буга чейинки коррупционерлердин алган жазасын көрүп эле ошол көз караш менен эле тарбияланат деп ойлойм. Чоң рахмат, сиздерге дагы бир жалпы суроо берели. Эгемендүүлүк алгандан берки мына ушул буга чейинки депутат болуп иштеп көрдүңүздөр, кандай саясий чоң реформаларды баштан өткөрдүк дегенде, чогуу Кыргызстан элибиз менен биргеликтечи. Азыркы шайлоо менен мурдагы шайлоонун тазалыгы боюнча бир сөз козутуп берсеңиздер. Турсунбай агай, сизден баштайлы. Биринчиден мен ушундай таза шайлоо болду беле буга чейин эгемен Кыргызстанда? 1995 жылы таза шайлоо болгон, тазараак, таза 100% таза айта албайбыз. Бирок Аскар Акаев сразу БШКнын төрагасын иштен алып койду. Уже ошол эле жылкы президент шайлоо ыплас жол менен болду. Ошондуктан таза шайлоого аракет кылышыбыз керек. Мына азыркы бүт мындай жаңы система ошого багытталган. Бирок 300 000 күрөө өтө ашча болуп кетти. Көө кое албай койду. Анткени биз мисалы 300 000 сомду 95 жылдык ой дегенде биз кое албайт элек депутаттыкка. Бүгүнкү күнү биз жок болот элек эски саясатчылар. Өтө эле көп болуп кетти дейм да. Турсунбай агай, сиздин 4 секунд убактыңыз калды. Кийинки мүнөттөрдө пайдаланасызбы, пайдаланбайсызбы? Ооба, жок деп жооп берем. Рахмат, андан кийинки суроо берели.
ошол эле суроого Актылек мырза сиздин жообуңуз. Эми биз буга чейин деле шайлоолордо катышып көзүм менен көрүп келгенбиз. Мен ушул шайлоо таза болот деген үчүн аттандым да. Мен өз күчүм менен. Анан бирок эми жерлер менен жолугушуулар болду. Ал жерлерде биздин эски агитаторлор деп койсок болот. Алар дагы эле ошол системада экен да көпчүлүк учурдачы. Азыр эми бизде чындыгында агитатор аз себеби агитатор ар бир үгүт ишин акча төлөп берүү жолу менен деп каралган. Тилекке каршы биз жана өзүбүздүн капчыгыбыз менен койгон үчүн өтө чоң, өтө көп агитаторго акы төлөп берүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан көпчүлүк жерде ошол агитатордун жоктугунан биз аксап калып атабыз. Мен ойлогонмун, ошол барсам эле эл менин программама же ар бир менин эле эмес, ар бир талапкердин программасына кызыгат окшойт, уже эл ойгонуп калган деп барсаң эле, бирок кээ бирки учурда ушундай элдердин келбей караганы дагы болду эмес, болбоду эмес, болду. Бул мен ойлойм. Чоң рахмат Актылек мырза, сиздин убактыңыз да бүтүп калды. Сизде 4 секундда убакыт бар. Эгер толуктоо киргизем десеңиз пайдалансаңыз. Демек ушул шайлоого мисалы үчүн депутат болуп насип берип барып калсаңыз, шайлоо саясаты боюнча бир кандай мыйзам колдоносуз? Мыйзамга мүмкүн өзгөртүү киргизүүнү Балким азыр сунуштайсыз. сиз жогоруда кеп кылып калдыңыз, балким өзгөртүү киргизесизби? 300 миң сом кирөөнү мен жокко чыгарам. Чоң рахмат. Анда 1 секунд убактыңыз калды, эми аны пайдаланбасаңыз керек деп ойлойм. Ооба дегенге да туура келбей калат. Улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана социалдык тармактын колдонуучулары, дагы бир ирет эскерте кетели. Биздин теледебат түз эфирде ЛТР Билим Илим Facebook баракчасында жана ЛТР Билим Илим YouTube каналында көрсөтүлүүдө. Комментарийге өз суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Биз алдыңкы бөлүктөрдө талапкерлерге суроолоруңуздарды жеткирүүгө аракет кылабыз. Кошумчадагы экрандагы WhatsApp номерлорго суроолорду калтырыңыздар, талапкерлерден суроолорду алып беребиз. Биз болсо ушуну менен экинчи бөлүктү жыйынтыктап, 3-чү бөлүктү баштайбыз. Урматтуу талапкерлер, жогоруда дагы 3-чү бөлүктүн эрежеси менен тааныштырып кеткенбиз. Бул бөлүктө сиздер бири-бириңиздерге суроо жолдоп, өз ара дебат жүргүзөсүздөр. Эскерте кетели, бул дебат сиздердин акылыңыздардын, билимиңиздердин, тажрыйбаңыздардын таймашы. Ошондуктан болушунча өзүңүздөрдүн билимиңиздерди көрсөтүп, бири-бириңиздерге эгер суроо берип, суроого жооп алууда канааттанбай калсаңыздар, канааттанбадым деп ачык эле айтып, дебат жүргүзүп берсеңиздер кызуу. Тилектештик маанайдан бир аз алысыраак болуп, бири-бирибиздин акылыбыз менен таймаш өткөрөсүздөр деген ойдобуз. Ошондой эле жекелик тарапка, кадыр баркка асыл болууну суранабыз. Анда баштай берели. Турсунбай мырза, сизден баштайлы. Сизден баштайбыз. Жалпы суроо берсеңиз болот. Талапкерлерге сурооңуз. Жекелик түрдө суроо Жалпы берсеңиз болуп болот. айткан эки инем эки кесиптен экен, ошончо жалпы суроо болбой калат. Өз-өзүнчө берсеңиз да болот. Илимбек инеме суроо бергим келип атат, анткени азыркы өзүн тараткан жогорку кеңештин өкүлү болгон. Эгерде Алишер Козуев болгондо ага да суроо берет элем. Ошол жана эле көтөрүлгөн маселе 300 миң сом кирөө боюнча. Жогорку кеңеште талкууланып атканда эч болбосо ушул азайтуу боюнча маселени көтөрдүңөрбү? Анткени көп кыргызстандыктар кое албай калды өзүнүн кандидатурасын. Эми мейли биз эптеп аяктан бияктан алып койдук. Бирок көбүнчө саясатчы болом дегендер, көбүнчө мугалимдер, врачтар, юристтер, экономисттер кое албай калды. Ушу жогорку кеңеш талкуу жүрүп атканда шу пикириңизди айта алдыңызбы? Азайтайлыбы, өтө эле чоң кирөөдө? Туура суроо болду. Мен жеке өзүм ушул эл астында дагы, Айбирим астында дагы мен ал жерде ушул мыйзам долбоорунун авторлоруна суроону бергем. 300 миң сом карапайым эл үчүн, жөнөкөй бир дыйкан үчүн бул көп сумма. Себеп дегенде бир дыйкан бир жылдык кирешеси бул 300 миң сом. 300 миң сомду күрөө коюп ал дагы кандай кылат? Же бул кайтарымсыз болсо мындайчы. Ошол маселелерди мен ошол мыйзамдын авторлоруна айткам. 300 миң сом көп болуп калды. Биринчиден, экинчиден кайтарымсыз болгону бул дагы туура эмес болуп калды депчи. Эми көпчүлүк менен кабыл алынат. Сиз дагы ал жерде иштеп келген эл өкүлү катары бул нерсени жакшы билесиз. Мен өзүм дагы ошол карапайым элден чыккан өкүл катары, айлык менен жашаган депутат катары мен ошол мен үчүн дагы бул бир топ каражат болду. Анан мисалы уткандан кийин деле кайтып алсаң бир нерсеге жарап калат да ошо 300 миң сомчу. Да, туура. Мисалы үчүн мурунку шайлоодо 100 миң сом койгонбуз, анан кайтарып алганбыз.
ал дагы бир жагына карыз коолага дегендей бир топ жарап калат экен. Эми Кудай буйрса мыйзамдын табияты ушундай, билесиз, өзгөртүүгө жатат. Кудай буйрса барып калсак, ошол элибиз үчүн бул менен сиз айткандай ошол регионалдык же болбосо ошол райондук лидерлерге бир топ баягы электорат бар, бирок финанс каражаты жок адамдарга кичине баягы тоскоолдук болуп калды. Турсунбай агай, Актилек мырзага сиздин сурооңуз. Актилек эне мен мурда ютубтан көрүп жүрчү элем, өзүнө биринчи жалпы жолугушуулар көрүп калдым. Чынында маданияттын өкүлү мына бийликке, өзгөчө мыйзам чыгаруу бийликке келиши кыйынраак. Ошончо айтып атпайм, мен кызыгып карап атам, энем кандай жолугушуулар өткөрүп атат, кандай сүйлөшүп атат шайлоочулар менен. Бирок бир суроом бар да. Маданият чөйрөсүнөн чыккан мыкты саясатчылар бар. Рональд Рейган, Американ президенти, же Украина президенти Зеленский. Сиз да ушул маданият чөйрөсүндө, өзү айтып келсек, мен Доормек Садырбаев менен чогуу иштегенмин. Анан ошондо ал айткан эле, баарын артист боло бербегиле, мен жалгыз биякта артистмин деп, заслуженный артистмин деп туруп. Ошондо айтып атпайм, мен ошо суроо бергим келет эле, Кудай буйрса өтүп калсаңыз. Ошол маданиятта мен келтирген мисалдардай иштей аласызбы? Эч кыйынчылыктарды карабай. Рахмат, бизде өзүбүздө эле устат агайлардан Ибрагим Жунусов дагы бар, саясатчылардан, маданият өкүлү. Мен чындыгында бул маданиятка аралашканым бул менин жараткан берген өнөрүм да бул. Ар бир адамда 1% өнөр болот, аны күчөтүп алуу ар кимдин өзүнүн кыймыл аракетинен дейт. Биз да ушул аракеттин артынан ал жактан дагы талпынып, ал жак койгон максатыбызга жеттик да. Мен өзүмдүн ар бир адам бул жашоодо максаты болуш керек да, максаты жок болсо жашоодон кандай маңыз. Ошондой эле мен ушул маданият чөйрөсүндө койгон учурунда жаңы сахнага кадам таштаганда мен ушу элге таанымал болсом экен, ушул чоң сахналарга чыксам экен, ушул Ош облусунун намысын коргосом экен, же болбосо Кыргызстандын намысын коргосом экен деген максаттарым болчу. Алардын баарына жеттик. Азыркы күндө Кудайга шүгүр. Азыр эми мындан ары мен бир эле маданият чөйрөсү менен эмес, мени жакындан тааныган кишилер аябай жакшы билет. Мен ошол айттым, өзүм дагы бир сазып жогору өзүбүздүн айылдык кеңешибизде дагы депутат болгом. Ал жакта дагы бир топ элибизге жасаган жумуштарыбыз бар. Биз ошол эле 2019-жылы жергиликтүү кеңешке депутат болуп, 2023-жылы 4 жыл болгонбуз. Ошол учурда карантин болгон. Карантинде дагы эл менен аябай тыгыз байланышып, мен бул саясатка аралашканын себеби адамдар менен кантип сүйлөшүштү биле алам да. Карапайым менен деле, орто жашаганы менен деле, ак сөөктөр менен деле кандай кылып сүйлөшкөндүн жолдорун билем. Ошондуктан мен ойлойм, бул жогорку кеңешке жараткан насип кылып барып калсам дагы мен эми өзүм дей албайм, бирок жакшы команда жаштардан чогултуп колуман келет деп ойлойм. Мен өзүмө ишенем буюрса. Суроо берүү кезеги Илимбек Кубанычбекович, сизде. Кимге берем? Талапкерлерге бересиз, ватандаштарыңызга. Кааласаңыз жалпы, кааласаңыз персоналдык. Урматтуу талапкерлер, урматтуу кара соолук бир туугандар. Баарыбыздын эле максатыбыз бир. Ошол барсак, ушул эми азыр бизде депутаттарда мыйзам чыгаруу укугубуз бар. Ошол чыгарылган мыйзамды аткаруу. Үчүнчүсү бул эл өкүлчүлүк. Суроого өтүңүз, Илимбек мырза. Суроого келип атам, шашпай туруңуз. Анан ошол Кудай буйрса кийимиз барып калабыз, Алла билет. Ошол учурда райондо өнүктүргөн эл өкүлчүлүк тармагынан бүгүн мына барыбыз райондо өнүктүрөм, айылда өнүктүрөм, элдин жашоо шартын жакшыртам деп кетип атабыз да. Ушул боюнча кандай мындай программаңыздар бар, кандай пландар бар? Мүмкүн бул бири-бирибизге пайда алып келет. Сиз баштай бересиз. Сизден баштайбыз. Мен Агайдан баштайбы? баштайбыз. Рахмат. Бул жакшы жигиттер экен. Чогуу жүргөндө да бирибиз сыйлап жүрдүк. Рахмат сурооңуз үчүн. Биринчиден, туура айттың, президент ошону белгилеп кетти. Негизинен мыйзам жаза турган адамдар барса жакшы эле деп туруп. Мыйзамдын сөзсүз биз өзгөртүшүбүз керек. Мисалы ошол Кара Суу шаарынын проблемасын эми сарай айыл өкмөтү кошулду, жер маселеси чечилиши мүмкүн. Мисалы, Көрүстөнгө жер жок Кара Суу шаарында, аны жакшы билесиңер. Эми сарай айыл өкмөтү кошулганда ушул маселени биз чечип беришибиз керек да, мүмкүн трансформация кылып беришибиз керек. Трансформацияны жерди кылыш үчүн өкмөт менен сүйлөшүшүбүз керек. Же болсо мына бүгүн Кызыл Кошчуда, кече Шералы айылда болдум, Отсадырда. Суу почти чыгыптыр, но үйгө жетпептир. Мисалы Шералыда самотек керек болсо, Кызыл Кошчуда ал жерде уже неме керек экен? Түтөк менен алып келиш керек экен. Насос керек. Насос менен, ооба.
Ошондо бул маселелерди эми биз депутаттар чечпейбиз. Ошондуктан бул жерде биз өкмөттөн талап кылышыбыз керек. Ушул акчаны бөлүп бергиле карасуга деп. Анан үчүнчү нерсе, мен жана жакшы айттың, бири-бирибизди үйрөнүшүбүз керек деп. Кыргызстан боюнча ошо өзүм жазган мыйзам бар эле, депутаттардын статусу, жогорку депутаттар статусу боюнча. Элме жолугушка жалгыз өзүм келбей, анткени өзүм мыйзамды айтып берем, отчет берип берем. Жергиликтүү бийликти иштетишибиз керек. Акимден баш болуп, почта начальниги, главврач, милиция начальниги, КГБ начальниги, РЭСТин начальниги, соцфонд, соцзащита баарын эшитип жүрүп, элдин астына коюп кетишибиз керек. Мына кече мен отсада жолугуп атсам, айылдар айтып калды. Пенсия боюнча кирсек, бизди тоотпой кууп чыгар дейт кабинеттен дейт. Андай бул маданият жок атка минердин. Ошондо мен айттым, өчүңөрдү аласыңар дедим. Иншаллах мен шайланып калсам, алдыңара келем, алып келем ошолорду. Анан кийин силер аларды сазайын бересиңер дедим. Бул нерсени биз колдонушубуз керек, жергиликтүү бийликти иштетишибиз керек. Баары бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевич, Камчек Кыдыршаев чечкиле дейт. Жергиликтүү бийлик эмне үчүн турат? Ошон үчүн губернатор, аким, бүт область район штаттарды иштетишибиз керек. Билимбек мырза, кийинки ак тилек мырзага. ооба, эми биз чындыгында максат бир, ниет бир. максатыбыз ушул эми элибиздин, мамлекетибиздин жашоосу жакшыракка өзгөрүш үчүн өзүбүздүн дагы ар кандай пландарыбыз менен, платформаларыбыз менен баратабыз. Мен ойлойм ушул жергиликтүү жерге биз азыр көрүп атасыңар, көпчүлүк учурда жолугушууларда действующий депутаттардын агитаторлору көп болгон үчүн баягы эл менен көп жолугуп атат дагы, элдин чыныгы көйгөйүн алар уга алып атат да. Биз эми жаңы кадам таштагандар, бизге бир топ эле азыр маселе болуп атат. Эгер мен ойлойм жергиликтүү кеңешке, жогорку кеңешке депутат болуп баргандан кийин, депутат болуп ошол статус менен жергиликтүү кеңештерде дагы азыр кандай эл менен жолугуп, элдин көйгөйүн угуп жаткан болсок, биз ошонун ичинен ордунан билишибиз керек деп ойлойм. Ошо ордунан келип туруп, ошол элге кайсыл мыйзамды биз жазсак, ошол элдин жашоосу жакшырат, элге жеңил болот. Ошону ордунан эл менен өкмөт район кылып жолугуп туруп, ошол жерден суроо жооп кылып, ошол жерде маселени жазып алып барып, ошого ылайыкташтырып мыйзамды жазып турган, ошол мыйзамдын артынан көзөмөлдөп ошол мыйзамды иштетсек, мен ойлойм элге пайдабыз тиет. Суроо берүү кезеги сизде. Сизге келишет. Биздин агайыбызга, Турсунбай Бакир уулу агайыбызга алгачкы суроом болсун. Агай, бул эми мен мындайча айтканда аманатты жеткирип коеюн. Бул менин жеке суроом эмес, бул элдин суроосу. Мен ошол Отсадырда туулуп өскөн жашоочу катары, ошол жердин тургуну катары, сиз бизден 2 жолу шайланып барган экенсиз Отсадыр айыл өкмөтүнөн. Ошол жерде учурунда азыр эми үстүртөн эле айтып коеюн сизге негизги маңызын. Учурунда биринчи жолу шайланып барганыңыздан кийин биздин Отсадыр айыл өкмөтүнө, ал учурда билесиздер, дыйканчылар аябай көчөгөн учуру болгон. Баары биздин дыйканчылык пахта заводко баары пахтасын тапшыргандан кийин 60 тонна май Отсадыр айыл өкмөтүнө бөлүп берилсин деген нерсе болгон экен. Ошол нерсе райондук соттун чечими чыккан экен, бөлүп берилсин деп, областтыкы, анан жогорку соттун чечими чыккан экен. Ошол биздин Отсадыр айыл өкмөтүнө берилбей, биздин айылдын аттуу баштуу аксакалдары, 2 аксакал сиздин кабинетиңизге барган экен. Барышып, биз ушундай бизде мына токтом чечимдер бар, баары толук бар. Ушуну биздин жогорку кеңештен трибунадан үн катып коесузбу деп сизге барышкан экен. Ошол аксакалдар азыркы күндө дагы бар, ал кишилер. Ошол кишилердин суроосу ошондо сиз эмне деп жооп бергенсиз? Ошол кишилер барганда, ал ошол окуя сиздин эсиңиздеби, 60 тонна май? Жок, анткени бул сөз мен эми угуп атам. Мына Аллах турат, мен эми угуп атам. Себеби 2 палатага депутаттар шайлашкан. Мен мыйзам чыгаруу жыйынга кеткем. Мыйзам менен элек болгонмун. 2-чи палата эл өкүлдөр жыйыны, аякта Төлөнов Арапбай келе депутат. Жок, Төлөнов Арапбай биякта, Маматов Орозбай депутат ал жакта. Ошон үчүн мага эмес, Маматов Орозбайга баргандыр. Анткени жергиликтүү маселелерди ошо эл өкүлдөр жыйыны чечип аткан. Мен мыйзам чыгаруу жыйында элем. Ошондуктан аксакалдар мүмкүн Маматов Орозбайды айтып аткандыр, шайланган ошол жерде. Экинчиден болсо, мен бүт айткан убадалым негизде турдум Отсадыр боюнча, керек болсо Отсадырды 2-ге бөлдүм, кыйын болсо да Сары Колотуна Отсадыр кылып туруп, анан жеке маселени баарын чечип аткан мыйзам жолунда. Бирок жана сиз айтып аткан нерсени мен эми угушум. Мүмкүн мен эмес, эл өкүлдөр жыйыны айткандыр аны. Ошол аксакалдар менен сүйлөшүп, ал аксакалдар дагы ушул бир аз саясат түшүнгөн аксакалдар, сиздерди аябай жакшы тааныйт, сиздерди аябай жакшы тааныйт. Алар адашы толук мүмкүн эмес. Башы сиз эмес деп. Мен айткан, мен айтып атпайм, Аллах мына күбө. Ошол биздин Отсадыр айылынын аксакалдары, ал кишилер эми бизде көпчүлүк учурда ошол кишилердин чечими менен, айылдын батасы болгон ошол кишилердин батасы менен башталчу аксакалдар сөз өтүмдүү.
ошол аксакалдар айтты, ошол биз барганбыз, ошол трибунадан көтөрүп бериңиз, бир үн катып бериңиз десек, бизге ал нерседен ошол баш тарткан деп, ушул маалымат боюнча эгер ал нерсе жок, мен эстей албайм десе, бир жолугушуу кылсак дагы болот деген маселе болду. Себеби мыйзам чыгаруу жыйын андай маселе менен алек болбойт эле. Ал эл өкүлдөр жыйыны көтөрөт эле. Биз көтөрбөйт элек ал маселелерди. Рахмат. Суроосу боюнча сизде эч кандай маалымат жок. Жок, мен биринчи жолугушум. Анда кийинки сурооңуз. Илим Кубанычбекович, сизге суроо. Агитаторлар жөнүндө кандай ойлойсуз? Агитаторлар шайлоого толук кандуу керекпи же керек эмеспи? Эми бүгүнкү күндө округ аябай чоң, 142 миң шайлоочубуз бар. Анан ушул жерге чын айтканда чектөө болуш керек. 1000 агитатор көп. Себеби баягы финансылык мүмкүнчүлүгү бар адамдар ошо менен эле тең атаандаштык болбой калат деп туруп, мен ушул жерде коллегаларыма айткам. Жогорудагы эле суроонун уландысы 300 миң көп, экинчи 1000 агитатор көп деп туруп, мен өзүмдүн позициямды ошол жерде билдиргем. Анан эми агитатор бүгүнкү күндө чын айтканда ушул агит материалдарды жеткизүүдө, ушул жака бир депутат тууралуу маалымат берүүдө, анан эми баягы сөзсүз түрдө бул нерсе 1000 агитатор болбосо дагы определенный бир количествода керек. Ансыз мен ойлойм, ал үчүн элибиздин аң сезими бир аз көтөрүлгөндөй мүмкүн керек болбой калаттыр. Бүгүнкү күндө мен ойлойм керек. Толуктап койсом болобу ушул нерсени? Өзүңүздүн сурооңузду толуктап коесуз. Толуктап койсом, мен ойлойм ушул агитаторлар таптакыр керек эмес деп ойлойм. Себеби бул бир агитатор жөнөкөй карапайым үй бүлөдөн чыккан адам эч качан агитатор болбойт. Жок дегенде 10 адамга же бир көчөгө же бир айылга сөзү өтүмдүү адамдар агитатор болот. Аны талапкерлер аябай жакшы билет ким экенин. Мен ойлойм ушул бизде жана өкмөттөр уюштуруп бербедиби жолугушууларды. Ошол эле нерсени мамлекет тарабынан милдеттендирсе, ошол бир айыл өкмөттүн элин азыр бизде бүт баарыбызда борбордук стадиондор бар. Стадионго эле элдин баарын ошол жерге жыйнап, ошол жерден эле бардык бизге ошондой маалымат берген да, ар бириңер бирден чыгып өзүңөрдүн программаңарды айтасыңар деген. Ошондой эле болду, бирок тилекке каршы андай чоң өлчөмдө эмес, чакан эле жерлерде ошол ар бир кандидаттын өзүнүн адамдары менен десем дагы жаңылышпайм. Өзүнүн агитаторлору формаларын кийип келип отуруп атышты, башка болуп атты. Ошону айыл өкмөткө бул жактан бизден мамлекет буйрук берсе, ошону бир айыл өкмөткө баары бир чогулса, ар бир айылдан келсе, ошол жерге бир чоң сахна жасап, ошол сахнада баарын тургузуп, ошол жерден баарына регламент менен программасын толук түрдө айтып берүү үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берсе, мен ойлойм, бул дагы бир коррупциянын жок болушунун жолу деп ойлойм. Чоң рахмат. Сиздердин Топ коюн, бүгүн мына реалдуу турмушта бул мыйзам бар. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан уюштурулуп аткан жолугушууларга ошо жергиликтүү бийлик, айыл башчылар, айыл активдери сөзсүз түрдө келиш керек, бул милдеттендирилген. Бирок тилекке каршы ошол мыйзам так аны баягы иштеп аткандыктан, сиз айткандай жеке мен дагы силер менен чогуу жүрдүк, үгүт ар бир айыл өкмөттө. Сиз айткандай баардык үгүтчүлөрүн акыркы күндөрү тааныш болуп калдык. Эми үгүтчүлөргө келгенде, чын айтканда бүгүн мисалы 20 күндүк убакыт, анан 20 күндүк убакытта мисалы ар бир 84 участок болуп атат, избирательный участок. 84 мен деле азыр мисалы ушул жолугушуудан келип атам, бирок 84 айылга 20 күндүн ичинде багы жетишиш бир топ кыйынчылыкты жаратат экен да. Эгерде туура сиз айткандай зал толо эл, стадион толо эл болсо, бүгүн ошол жергиликтүү бийлик иштесе, ошол нерсени биз менен камсыздап берсе, 13 талапкер чыгып өзүнүн программасын, өзүнүн жасай турган ишин, жасаган ишин айтканда, эл тараза элсинчи 13-түн ким кандай экенин элибиз баа берип, ушул жерде сиз айткандай мүмкүн агитатор керек болбой калат эле. Бүгүн агитатордун ою менен кимдир бирөөлөр шайлабайт эле да, ар ким өзүнүн ою менен шайлайт эле. сиздердин ар бириңиздерде дагы убакыт бар. Убакыттар бар. Кайрадан суроо берүү мүмкүнчүлүгүн беребиз. Турсунбай мырза, сиздин сурооңуз. Мен өзү дайыма айтам да, кесиптердин баарын урматтайм, бирок өзгөчө кесипти урматтайм, терең урматтайм. Бул ак халатчандарды жана чет тилди билгендерди. Ошо Илимбек как раз медицина кызматкери, тиш доктор. Мен
Тұрмышта алынған сұрау берейін деп отам. Былтыр, сен былтыр шайландың да? Былтыр шайланғансың. Ошында мен инем Бақыт байке. Бақыт инем семінен таймашқан. Туура. Şu ayırmağızı sezip otasın, sezbey tasın mı közüne ayırmağızı? İne mi közüne? Эми мындай, бүгүнкү күндө мисалы үчүн атадан 6 ыл болсо 6 башка болот. Биз да бала тарбиялап атабыз. Сизди эми чын айтканда тажрыйба, саясатта тажрыйбасы мол адам катары тааныйбыз. Анан чын айтканда баягы мыйзам боюнча сүйлөөңүз, экономика боюнча аз жогоруда айтып кеттиңиз. Бул реалдуу жасай турган, кылына турган кадамдар. Ошол жагынан алып, баягы биз кыргыз ушундай кыйын дей албайт экенбиз. Кыйын деп туура жакшы жагын моюнга алыш керек. Ар бир адамдан үйрөнө турган нерсе бар. Сизден да үйрөнүп атабыз мындай. Рахмат. Кийинки талапкерге сурообуз. Актилеке. Өзү сен тамада болгон иштегениң билинип турат да. Десіп көріп, сұраулы беріп қойсын екен да. Мен жаңа сұрауын қайтып келіп отам. Эми, ошондо кош палаталы да, азырда айткым келет. Мен көп программа түзгөнөм, көп пункттан. Мен азыр айтып коеюн, элимде билет. Бир эле программа ишке ашпады. Мен кода берген программадан. Бул борборду ошко которуу. Бирок ошондо айтып кеткеним. Эгерде ошко макул болушпаса, жалабат деп. Мына азыр баарыбыз билип атабыз. Жалабат шаарынын атын өзгөртүп, элде уже эл билет да. Жакында ушу Кыргызстандын борбору Манас шаары болот деп атат. Сен пикириң кандай бул маселе боюнча? Борборду алмаштырсак болобу, которсок болобу? Же Бишкек боюнча калыш керекпи? Эми азыр менин өзүмдүн жеке оюм, эми кандай менин оюм саясатташып кетпеши керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн жеке ою, укугу бар. Менин оюм, мисалы үчүн, ар бир областка жылдырса кандай болот деп ойлойм да, борборду. Себеби кандайдыр бир өлчөмдө жылдырса, кезектештирип, ошондо биздин бардык областыбыз бирдей өнүгөт беле деген мен өзүмдүн кыялдарым бар. Эми адам кээде ойлоносуң, ушинтип сиз айтып аткандай эми эл ичинде жүрөбүз, угуп атабыз, балким болуп калат, болбой калат, анын жөнүндө толук маалыматыбыз жок. Эгер болуп калса, ушул ар бир областка дагы ушинтип жылдырып, ар бир жерибизди, мисалы бир эле жерибиз же эки эле жерибиз өнүгө бербестен, 7 областыбыз тең өнүксө деген оюм мен. Рахмат. Илимбек Кубанычбекович, сиздин сурооңуз. Суроо жок, рахмат. Калган мүнөттөрдү пайдаламайсыз. Неге пайдалансам болот? Суроо берсеңиз болот. Балким жооп берсеңиз болот. Болбосо Актилек мырзанын бере турган суроосуна жооп берсеңиз Мисалы болот. үчүн азыр борбор болуштуруу боюнча мисалы суроо берилди. Балким ушул жаатта бир өзүңүздүн оюңуз бардыр деген ойда. Эми баягы арабаны аттын астына салып айдабаш керек. Анда авария болуп кетиш коркунучу бар. Ошон үчүн баардык нерсенин учуру убакыты келгенде көрө жатарбыз. Актилек мырза, сиздин суроолоруңуз. Эми биз мен агайга дагы бир суроо берип көрөйүн. Агай, эми сиз бир топ эле бул саясатта жүргөн киши катары сизди биз балалыгыбыздан тааныйбыз. Ушул жаштардын, мына бизге окшогон жаштар азыр буга чейинки шайлоого караганда мен ойлойм бир аз активдүүрөөк. Ошол жаштардын саясатка келишинде сиздин көз карашыңыз кандай? Албетте. Биз эми Кытай эмеспиз, Корея же Америка эмеспиз. Ал жакта эми такшалган саясатчылар до конца турат аякта. Мисалы, бүгүнкү президентти карасак, Американын президенти Трамп, Россиянын президенти Путин, Кытайдын президенти Си Цзиньпин, булар бүт барып такшалган данышман адамдар. Бирок биз совет мезгилинде эсинен чыгарышыбыз керек эмес да, кадрларды өстүрчүлөр. Бүгүнкү күнү кадрлар жетишпей, кимди гана кайсы кызматка коюп алсын, же урдап кетип атат, же камалып кетип атат, же чет элге качып кетип атат. Ошондо кадр саясатын оңдошубуз керек. Президент өзү айтып атат, мен коеюн десем, кадр саясат аксап атат дейт, кое турган адам таппай атам дейт. Ошондуктан жогорку кеңешке коебу, же желдик кеңешке коебу, же болбосо бир аткаруу бийликтин структурасына барабы, жаштар келиш керек. Ансыз биз кадрды, мисалы эртең 70-тен 80-ден ашып калгандар кетип калса, ордон ким келет? Кайра 90 келген адамдар кое бересизби? Ошон үчүн бир акылдуу, ойлоштурулган кадр саясат керек Кыргызстанда. Бүгүнкү күнү өкүнүчтүү мамлекеттин кадр кызматы аксап атат. Ал жакка бир ушул мен айткан нерселерди ойлонгон адам келиш керек. Сиз кадр чыгардыңызбы агай? Кудайга шүкүр. Мен ошол университетте иштеп атканымда көп кадр чыгардым. Анан кийин ак качы болуп иштеп атканда мен принцип койгонмун.
Kim murda иштесе мага келбесин, мен окууну бүтүргөндөрдү алам деп, жана окуп бүтүргөндөрдү алганмын. Бүгүнкү күнү президенттик аппаратта, жогорку кеңеште, прокуратурада сот иштеп аткандар, ушу менин кадрларым рахмат айтышат да. Кагаз менен иштөөнү, адамды иштөөнү үйрөттүңүз деп. Кудайга шүкүр. Чоң рахмат. Бүгүн чын айтканда жаштарды өстүрүш керек. Себеп дегенде жаштар мындай өзгөчө заманга жараша, учурга жараша тез чечим кабыл алган, прогрессивдүү мындай бир кызмат кыла алышат да. Учурда мына өлкөбүздө жаш кадрлар министрликтерде, башка бир кызматтарда иштеп атышат. Алардын натыйжалары өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн бир топ пайда алып келип атат. Бул нерсе Мирбек мырза, сиздин убактыңыз бүтүп калды. Дагы суроолорго кезек беребиз биз. Азыр суроонун кезеги Турсунбай агай. Мен секунд карап атам. 48 Сиздин убактыңыз бар, убактыңыз бар. Агай көп экен. Сизде суроо берүүгө да, жооп берүүгө да жетсеңиз болот. Турсунбай мырзага кимдин суроосу бар? Сурооңуздарды берсеңиз болот. Агайдан суроо алыш керек болуп атат. Агай суроо берет, агай Актилек мырзага суроо Бирок берсеңиз сиздин болот. 7 секунд гана убактыңыз бар да. Тез жооп берет. Ооба, жооп. Актилекке суроо болот. Актилекке неме суроо. Эми жогорку кеңештин аброюн көтөрүшүбүз керек. Мына Илимбектер келгиче жогорку кеңештин атын билесин. Чимкириктер деп келген. Көп жакшы мыйзамдарды жокко чыгарышты. Мисалы өзүм мыйзамдарымда, педофилдерди өмүр бою түрмөгө чиртиш керек деп мыйзам кабыл жаздым эле. Алтын чакырыш келип алып жокко чыгарып коюптур. Анан жана элиттүү үйлөрдү куруп, анан элиттүү үйлөр жарака кетсе, кулап түшсө, ал үчүн котлован казып туруп, госприемкага чейин ким катышса бар камалсын десем, ал мыйзамды жеңилдетип коюптур. Анан кийин үчүнчү нерсе пробация деген нерсени ойлоп чыгыптыр да. Бул жана түрмөгө даже адамды өлтүрсө да, жок, муну пробация чыгарып коелуп, түрмөдөн чыгарып коюуда. Сен пикириң кандай бул маселе боюнча? Менин оюмча ошол жанагы сиз айтып аткан педофилдерге чыгарбаш керек. Пробация жок кылыш керек. Катуу жаза алыш керек. Себеби ар бир адамдын аңсы Чоң рахмат. Сиздин убактыңыз жыйынтыкталды. Турсунбай мырзада убакыт бар. Сиздердин суроолоруңуздар болсо, суроо берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Турсунбай мырзага суроо узатсаңыздар болот. Себеп дегенде агайдын убактылары бар. 48 секунд 48 убакыт. секунд. Өкөңөр 24 секундта. Экөөңүздардын кимиңизде да суроо бар. Сурооңуздар барбы? суроо жок. Анда өзүң толуктап койсоң. Өзүңүз толуктасаңыз. Анткени болот. убакыты жетпей Ооба, калды Актилектин. Ооба. Бизде мыйзам жазып атканда, аны Илимбекте билет, үстөмчүлүк көрсөткөн көп эл аралык уюмдар бар, бейөкмөт уюмдар бар. Ошол үчүн мен өтпөгөн мыйзамды акыры Надира Нарматова өткөрдү, 7-чакырылышта. Бул ошолордун таасирин чектөө. Мына мисалы, көйлөм, мисалы, кылмыш жаза кодексти, административ кодекс, балдар кодексини, жана башка мыйзамдардын баарына алар акча берип, грант берип, окутуп, жаңыдан жаздырат да. Ошону биз этият болушубуз керек. Анткени Европа, Америкада мыйзамдар башкача, Кыргызстанда башкача. Эгерде аларда ЛГБТга рухсат берсе, биз рухсат беришибиз керек эмес. Эгерде да башка педофилдерге алып пробация кылып чыгарып койсо, биз чыгарбашыбыз керек. Анткени башынан бузулган адам оңолбойт. Ошон үчүн бизге жылына күчөйүп атат. Балдарды зордуктоо көрүп атпайбызбы? Кудай сактасын. Ошон үчүн мыйзамдар Чоң рахмат. Убактыңыз жыйынтыкталды. Эскерте кетели, урматтуу социалдык тармактын колдонуучулары, биздин теледебат түз эфирде ЛТР Билим Илим Facebook баракчасында жана ЛТР Билим Илим YouTube каналында дагы көрсөтүлүүдө. Комментарийге суроолоруңуздарды калтырсаңыздар, алдыңкы бөлүктөрдө биз мына ушул суроо жоопко кезек беребиз. Андан сырткары ушул WhatsApp номерларына да суроо калтырыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми азыркы кезек 5 мүнөттүк тыныгууда. Эми урматтуу катышуучулар, урматтуу талапкерлер, сиздерди шайлоочулардан келген суроолорго жооп берүүгө чакырабыз. Кезек 4-бөлүктө. Урматтуу интернет колдонуучулары, сиздерден келген суроолорго жооп алуу кезеги да жетти. Бирок эскерте кетели, сиздер дагы деле комментарийге суроо калтыруу мүмкүнчүлүгүнө ээсиздер. Бул бөлүк аяктаганга чейин өз суроолоруңуздарды ЛТР Билим Илим Facebook баракчасына жана ЛТР Билим Илим YouTube каналына, ошондой эле WhatsApp номерине жолдосоңуздар болот. 4-бөлүктө болсо кесиптештерибиз Сыймык менен Сезим алып барышмакчы. Сөз сиздерде.
Рахмат кесиптештер, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден ушул ЛТР Билим Илим Facebook жана YouTube баракчабызга кошулушуңуздарды суранып өтөбүз. Буга чейинки көрүүчүлөрүбүздөн келген суроолорду болсо биз бул жакка чогултуп койдук. Ошондой эле WhatsApp номерибизге дагы бир катар суроолор келип жатат. Биз эскерте кетчү эрежебиз чалууларды жана үн билдирүүлөрдү кабыл албайбыз. Андыктан суроолоруңуздар болсо талапкерлерге жазуу түрүндө жиберсеңиздер жакшы болот. Дагы да болсо биздин түз эфирге кошулуп, мындан ары түз эфирдеги суроолорго узатсаңыздар болот. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу талапкерлер, сиздерден ушул 4-чү бөлүктө суроо жооп бөлүгүндө ар бириңиздердин 10 мүнөттөн убактыңыздар бар. Жогоруда кадр сыртында эскертип өткөндөй эле суроо жооп бөлүгүндө ушул канчалык суроо көп келсе 10 мүнөттүн ичинде кыска так жеткиликтүү суроонун баягы өзөгүнөн кетпей жооп берсеңиздер. Ал эми биз болсо баштайбыз. Суроолор 2ге бөлүнөт. Жалпы жана жекече персоналдык түрдө болуп, жалпы суроолорду ушул кезең менен Турсунбай айдан баштап Актилек мырза сизге чейин жооп бере бересиздер. Андан кийин эскерте кетчү нерсе, биздин телеканал суроолордун маани магызына жоопкерчилик албайт. Бул социалдык тармактан келген суроолор. Анда баштайбыз. Ооба, жогоруда белгилегендей суроолор ар түрдүү форматта, ар түрдүү болуп калышы мүмкүн. Анын арасында жылуу пикирлер дагы, сиздердин өзүңүздөргө тиешелүү болгон кандайдыр бир фактыларды кошкон суроолор дагы бар. Анда эмесе жалпы суроодон баштайбыз. Эмне себептен сиздерди шайлашыбыз керек? Балык ооз депутат болбойсуздарбы? Турсунбай мырза, сизден баштайбыз. Мен 10 жылдан бери жогорку кеңеш иштегенди карап турат элем. Анан президент кайрылуусунан кийин мыйзам жаза тургандарды шайлагыла дегенден кийин, бийлик менен элдин ортосу көпүрө болуп бер дегенден кийин, анан кийин элме иштегендерди билгендерден кийин ошолорду шайлагыла деген өзүм шайлоо койдум. Рахмат. Илимбек мырза. Элибиздин баарына эле белгилүү болуп калды окшойт. Мен бүгүн учурдагы акыркы 7-чакырылыштын депутаты болуп келдим. 1 жыл 6 ай иштесем, элибиздин кандай сунуш, суроо талабы болсо, ошого жараша биз бийлик өкүлдөрүнө, өкмөткө жеткизип аттык. Эч кандай балык ооз болуп бир отурган жерибиз жок. Мыйзам боюнча айтсак, мыйзам боюнча жогоруда эле айткандай 13 мыйзамга соавтор, 3 мыйзамдын автор болгон жетиштик 1 жыл 6 айдын ичинде. Рахмат, Актилек мырза. Албетте, балык ооз депутат болбойбуз. Себеби биздин бир кандайдыр бир көз каранды болгон кишибиз же бир спонсор деп коебузбу, ошондой эч кимге бир байланган эмеспиз. Биз элдин гана үнүн көпүрө болуп, бийликке жеткире турган депутат болобуз буюрса, андайдан алыспыз. Рахмат. Чоң рахмат. Кезек жекече суроолордо Турсунбай Бакир уулу сизден баштайбыз. 2064 абоненти WhatsAppка калтырган суроо Турсунбай Бакир уулуна. Билишибизче, сиз дин тууралуу көп эле илимиңиз бар. Эгер депутат болуп калсаңыз, никап маселесине кандай карайсыз дейт? Аны позициям белгилүү. Былтыр жогорку кеңеште дин эркиндиги боюнча мыйзам талкууланып атканда мени чакырышты. Мен 10 мүнөт сүйлөп бердим. Никапка тыюу салыш керек эмес дегем. Анткени эгерде аял киши, эркек киши аял киши болом десе, ансыз эле көрүп атпайбыз, кеч жакында жылаңач жүрүп атпай, юбка кийип алып туруп. Кеп анда эмес. Кеп конституция баарына тең болуш керек, бир болуш керек. Эч ким укугу эркиндиги бузулуш керек эмес. Ошондуктан барып калсам, бул мыйзамды мен жокко чыгарам. Рахмат. Рахмат. Илим мырза, сизге. Кубанычбеков Илимбек буга чейин депутат болуп тур. Эмне жумуш кылды ушул убакытка чейин? Конкреттүү мисалдар менен түшүндүрүп берсе. Конкреттүү мисалдар менен эми бүгүн социалдык тармакта 13 кандидат тууралуу ким кандай жетиштүү маалымат бар деп ойлойм. Жогоруда айтып өткөндө ошо эң чоңдорун айтайын, ошо Кара Суу районубузга биз ошол татыктуу эл өкүлчүгү боло алдым деп ойлойм. Себеби эл тараза, эл сынчы, эл басым берет. Мына эң чоң жасалган иштерди ушу 79-жылы Ош Кара Суу жолу салынган экен, бирок тилекке каршы капиталдык ремонттон оңдоп түзөбөй, жылда ямочный ремонт болчу. Мына бүгүн Кудай кааласа 4 полосалуу велодорожкасы менен жол курулуп атат. Андан сырткары жогоруда айткандай ушу канализация маселеси токтоп калган, аны жандандырдык. 1 миллион евролук каражат бөлүндү. Андан сырткары ошо больницаларды, соц объекттерди кошпогондо эң чоң крупный иштер ушулар болду. Анан ушул жогоруда айткандай элдин саламаттыгы менде биринчи орунда турат деген план менен барган элек мурунку баягыда. Бир топ айылдарга ФАП салганы, райондук больницабызды капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөргөнгө өкмөткө айтып каражатты билдирип бүгүн бүтүп калды буюрса.
Чоң рахмат, жекече суроо Акылуулу Актилек мырза сизге. Салам ЛТР жамааты дейт, менин суроом Акылуулу Актилекке, эл арасында жүрөсүз, элдин көйгөйүн көрүп жатасыз, депутат болуп барсаңыз, той маселесин көтөрөсүзбү, той тармагында көп жүрдүңүз, ысырап нерседен алыс бололубу дейт. Бул маселени, бул суроо өтө жакшы суроо болду да. Себеби мен бул маселенин казанында кайнаган киши катары аябай жакшы билем, той. Той системасын жөнөкөй эле ойлонуп карап көрсөңүздөр, бул кээ бир учурларда биз маселенин жайынан билем. Кээ бир учурда той өткөргөн той ээлери чыгымында каптабай калган учурлар болуп турат. Тойду чындыгында чектөө коюш керек. Себеби азыр биз чет өлкөлөргө деле барып келип жүрөбүз, карым-каттабыз бар. Чет өлкөдө эч кандай бизге окшоп конверт көтөрүп барып, акча берип, аны биздикилер билесиздер, бар той өткөргөндөн кийин баарын список кылып жазып алат, андан кийин ал той өткөрсө, ага дагы ошол сумманы алып барыш керек болуп калат. Ошол учурда көпчүлүк кыйынчылык маселелер болот. Бул көпчүлүк учурда мамлекеттик иште иштегендерге аябай оор болуп калат. Себеби айлыктан айлыкка жетпей калат. Элестетиңиздер, бизде той мурун базар күнү, эс алуу күнү гана болсо, азыр иш күндөрү дагы болуп калды, ага карабай калды. Тойду ушунчалык эме эл көрсүнгө деле, кээ бир учурларда эл көрсүнгө деле ашыкча болуп атабыз. Бирок ушул нерселерге мен ойлойм, сөзсүз чектөө коюш керек. Себеби элдин баарын бирин өйдө бирин ылдый кылбай, мен ойлойм, бир ортолукка алып келиш керек. Себеби элдин баарына эле оңой эмес, акча табуу оңой эмес. Ошондой эле тойдун каражатын кээ бир учурда жаппай, каптабай калат. Ошондуктан мен ойлойм, бул кошумча деген нерсени дагы бир калыпка алып келсек жакшы болот. Тойдогу келген кызматтар бар. Биздин тойдо ар кандай кызматтар бар. Ошол эле тамада, ырчы, камера, ресторан, ушулардын баарына дагы башынан бир олтуруп, ошо Маданият министрлиги бир мыйзам жазып беришибиз керек да. Биз бир калыпка, демек сөзсүз колдоо көрсөтөсүз да, депутат болсоңуз. керек. Элге бир аз жок дегенде, бизде уят деген нерсе көп да. Ошол уят деген нерсени алып, ушул мамлекетте ушундай мыйзам бар, ошол мыйзам чегинде иш кылалы дегендей бир ортолукка ысырапкерчиликти азайтыш керек сөзсүз. Азыр тойдон барган көпчүлүк пакетке салып барган жей турган тамак аштардын көпчүлүгү жейилбей эле төгүлүп баратканын өзүбүздө учурда көрүп турабыз. Рахмат. Түшүнүктүү. Кезекте кайрадан жалпы соол. Биздин өлкөбүзгө канча депутат болсо жетиштүү болот деп ойлойсуздар? Турсунбай мырза. Мен де окуп атам кээ бир сунуштарды. Ар бир облустан бирөө болсо жетет. 9 депутат кошмо бишет кошкондо деп. Же болсо 30 депутат жетет дейт. Жетпейт. Себеп бул мыйзам чыгаруу бийлик. Эгерде өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү арам ойлуу болсо, алар депутаттарды же сатып алышы мүмкүн, же коркутуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн 30 депутаттын жарымы бул 15-16 депутат. Сатып алыш оңой эле. Же 7 депутаттын жарымы 4 депутат. Ошон үчүн депутаттын саны критикалык болуш керек. Жарымдан көбүнү сатып алып болуш керек. Ошондой шарт түзүш керек. Ошон үчүн 90, 100, 105 нормалдуу. Илимбек мырза. Мен ойлойм, ошол 90 депутат эң идеалдуу болот го деп ойлойм да. Актилек мырза. Мен деле оюм ошол 90 депутат болсо жакшы. Рахмат. Анда жекече суроолорго кезек берели. Турсунбай Бакир уулу, сизден баштайлы кайрадан. Сиз 0557 WhatsApp абоненти калтырган. Сиз Ош мамлекеттик университетинде научный коммунизм деген теорияны окутуп жүргөнсүз студенттерге. Эмнеге көз карашыңыз 180 градуска айланды? Насырбектен деп калтырган. Жакшы суроо. Мен Кыргыз университетин бүтүрүп, Ош университетине жаш адис болуп келгенде, мени ошол кафедрага алышты, башка кафедра албай койду. Анткени студенттик кезде эле чындыкты айтып алып балия калчу элем. Мисалы, Бишкекте Улуттук университеттин тарых факультетинде биринчи курста суроо бергем агайларга. Эмне үчүн Александр Матросов, Чолпонбай Төлөбердиев караганда 1 жыл кеч болсо бадык жерде Матросов айтасыңар деп. Биринчи кыргыз жасады го деп. Канча тополоң болгон. Совет мезгилинде бул нерселер. Же экинчиси профессорум айтышып кетчү элем. Мисалы, мен өзүм футболистмин, карасты мени Пеле деп билишет. Барсам аякта күрөшөсүн деп, күрөшчү залга киргизип койду. Мен айттым, токтогула дедим. Ай бир адамды, студенттин эркини карагыла десем, болбой койду. Анан ошондо телевидение чыгыш кыйын эле. Наркас Муладжанов деген силер коллегаңар бар эле. Ошо мен катым алып чыгып, үйүмө ректордун жардамчысы келип, чоңдор келип, алып кетип мени ушу маселени чечти. Ошондон кийин Кыргыз Улуттук университетинде ким кайсы спорт боюнча машыкса, ошо боюнча калсын деп ушул нерселерди уккан да.
Анан келип алгандан кийин ушу только илимий коммунизм эс алды. Анан 180 градус өзгөрдү дейт. Мен өзү коммунист эмес элем. Мен ошо жумушка алышты. Мен эме кылайын? Мен комсомол болгом армияда. Ну коммунист партияга эч качан өткөн жокмун. Анан Кудайга шүкүр Киев аспирантурага тапшырып туруп, мен философиялык эмгегим бул адамды халк таанышына эмгектин таасири деп туруп, человекообразующий смысл общественного разделения труда деп коомдук бөлүнүшү, коомдук эмгектин бөлүнүшү кантип таасир кылат деп ушу темада жаздым. Бирок мен эч качан коммунист болгон жокмун. Рахмат. Илим мырза, сизге. Кара Сууда айыл өкмөттөр мэрия аким иштебейт окшойт. Баарын эле Илим мырза жасадым деп жатат го. Эми бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бюджети чектелүү, кээ бирки айылдар дотацияда турушат. Сөзсүз түрдө республикалык бюджеттен колдоо керек. Колдоо болбосо бул иштер миллиарддаган сумма райондо эмес, областта да мындай каражат жок. Рахмат, кезектеги жекече суроо Акылуулуу Актилек сизге. Актилекке суроо тамашоодан жогорку кеңешке дароо секирик болуп жатыр. Коркпой элесизби дейт? Мен корко турган эч нерсе жок. Себеби бизде коргой турган байлык жок, же бизнес жок, корко турган эч нерсе жок. Ушул жүрөктөн ушу патриоттук сезим менен эле баратабыз. Кимден коркойт? Жараткандан коркобуз, пендесинен коркпойбуз. Башыбызга түшкөнүн көрөбүз. Башка түшкөнүн көз көрөт дейт. Буйруса алдыга карап аракет кыла беребиз. Эч кандай коркуу сезим жок. Буйруса ушу талпынуу, жүрөктөгү ушул көңүлдөгү ушул патриоттук сезим менен эле баратабыз. Кызмат кылабыз буйруса. Рахмат, жалпы суроого кезек берели анда. Баарыңарга суроо дейт, 71-40 абоненти калтырган. Депутаттарга ишенич жок болгондуктан элдик курултай иштеп жатпайбы? Буга кандай карайсыздар дейт? Элдик курултайга мен каршымын. Себеп ал мамлекеттик орган эмес. Буну кеңешчи орган катары ооба бир 2 жылда бир чогултса болот. Бирок туруктуу иштеп турган бул жогорку кеңеш. Эми экинчи маселе бул жерде аброюн түшүргөн ошол эле шайлоочулар. Бир эле шайланган депутаттар күнөөлөш керек эмес. Акча алып шайлаган шайлоочулар да. Ошолорду асмандан түшкөн жок да буларды. Добуш берип ошо отургузуп койгон жогорку кеңешке. Ошондуктан сапаттык жагын карашыбыз керек. Бүгүнкү күнү президент Садыр Жапаров ошону айтып атат. Иштей турган, мыйзам жаза турган, жана асфальт куруп берем, бала бакча ачып берем, анда мындай шайлап алгыла дейт. Ал өкмөттүн иши дейт. Мыйзам жазган элмеш деген ошолорду шайлагыла дейт. Сиз каршысыз, Илимбек мырза? Бүгүн курултай институту бир топ айыл жергесинде элеттин чечилбеген маселелери ошол жакта президентке түз жетип, министрлер менен түз байланыш болуп чечилип атат. Каршылык жок, алар деле өзүнүн салымын мамлекетибиздин өнүгүшүнө жасап атышат. Андан сырткары парламент боюнча айтып кетти, парламент күчтүү болуш керек. Күчтүү парламентти ким чыгарат? Буну эл тандайт. Бүгүнкү күндө элибизге толук кандуу мүмкүнчүлүк берип атат. Бир аким, бир айыл өкмөт, бир мугалим же бир врач бирөөнү шайла деп эч ким да айта албайт. Болгону эл өзү туура тандоосун, ошол урууга бөлүнбөй, улутка, айылга бөлүнбөстөн иштей турган татыктуу талапкерди тандаса, сөзсүз түрдө таза талапкерлерди тандаса, парламент күчтүү болот. Элибизде жакшы сөз бар. Эл суу болсо, анын үстүнө калкып балыр чыгат. Эгерде эл сүт болсо, анын үстүнө калкып каймак чыгат. Ошондуктан мен ойлойм, кара суунун эли каймактарды тандайт. Рахмат, Актилек мырза. Элдик курултай боюнча биз ошол элге көпүрө болобуз деп баратпайбызбы биз депутаттар? Ошол элдик курултайларды ошол райондордо ошол депутаттар менен өткөрсө жакшы болот деп ойлойм. Себеби анан депутаттар жогорку кеңеште ошол маселени көтөрүп, ошого ылайыктуу мыйзам жазат. Рахмат. Кайрадан жекече суроолор Турсунбай мырза, сизге. 4 аял алууга пикириңиз, ушуну мыйзамдаштырып койсок болобу? Күтүлгөн суроо. Жаш инилерим билет, барган жерде ушул жөнүндө айтып келип аттым да. Эми ушу маселени суроону көтөргөн туугандарыма айтам да. Эми Куранда бар нерсе. Бага алсаң экөөнү ал, үчөөнү ал, төртөөнү ал дейт. Бага албасаң бирөөнү жаша дейт. Ушуну кантип мыйзамдаштырасың эми? Азыр мыйзам жазып койсоң, бага албай тургандар алып алышат 2, 3, 4 аялды. Ошону тек коюш керек. Куранда бар нерсе. Эгерде бага алсаң, бак 2, 3, 4-чүнү. Бирок атайын мыйзам жазып, анан катыныңа көрсөтүп алып, мына көрдүңбү? Мен 2-нчи аял алсам болот, 3-нчүсүн алсам болот дегенге мен каршымын. Анан көрө аялың жакшы бакса, мүмкүнчүлүк болсо, мейли, анда нике кыйып 2, 3, 4-чүнү алгын.
Рахмат, түшүнүктүү. Кезек жекече суроолордо Элимбекке суроо дейт 2064 абоненти калтырган. Англиядагы Лордтор палатасы боюнча билесизби, бизге тиешеси жоктой болушу мүмкүн, бирок мыйзам чыгаруучу депутат болгондон кийин дүйнө парламентин алардын иштөө принцибин ар бир депутат үйрөнүш керек го өзүнчө. Сиз иштеп келдиңиз 1 жыл. Муну мектептин тарых сабагында деле ар бир окуучу окуган. Лордтор палатасы боюнча айтып бериңизчи дейт. Эми убакыт чектелүү экен, маанилүүрөөк болсо мен маалыматым бар. Сөзсүз түрдө биз парламентарий болгондон кийин бир эле Англиянын биз мыйзам чыгаруу палатасы эмес, коңшу өлкөлөрдүкү дүйнө боюнча жакынкы мына мисалы биз Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында баягы менталитетибиз бир, каада салтыбыз бир ошолорду биз өзүбүзгө алсак жакшыраак болмок, Европа өлкөлөрү эмес. Рахмат. Актилек мырза, сизге суроо. Депутаттар жөнүндө эл алдында тамаша айтып, тамаша ойношуу белеңиз. Жок, депутаттар жөнүндө ойногон эмеспиз. Биз саясатка эч кандай киришкен эмеспиз. Биз жөн гана өзүбүздүн ушу карапайым элден эле чыккан, элдин күлкүнү кайра эле элге кооздоп, элге бергенбиз. Бирок депутаттар жөнүндө мен так эстесем эч кандай депутат жөнүндө ойногон жокпуз. Рахмат. Кезектеги суроо, жалпы суроо бул Facebook баракчабызга келиптир. Салам алейкум, талапкерлер дейт. Жалпы суроо, Кыргызстан негизинен гидроэнергетика менен иштеп келет. Учурда электр энергиясында чоң жетишсиздик болууда. Бул көрүнүш жылдан жылга уланып жатат, калк өсүп жатат. Ошондуктан Кыргыз мамлекети атомдук энергетикага өтүүгө пикириңиздер жана пайдасы, зыяны туурасында айтып бериңиздер дейт. Турсунбай мырза, сизден баштайт. Мен 3 жыл мурда Алматыда курулуп аткан атомдук электр станцияга каршы чыкканмын. Кыргызстан өтө эле жакын деп, кооптуу деп. Ушу менен жыйынтык чыгарсак болот, Кыргызстанда андай коркунучтуу нерселерди курганга мен каршымын. Эгерде Чернобыльды билбегендерге эсетип коеюн, бул Чернобыль Украинада жарылды, бирок ошо радиация Кыргызстандын тоолоруна чейин жаады. Анан ушул күнгө чейин кесепети бар. Ага чейин Нагасаки, Хиросимада айтып көрөйүн, атомдук бомба жарылган эле. Ушул күнгө чейин ошол жакта майыптар төрөлүп атат. Анан бардык нерсе мутация жаман жакка өзгөрүп атат. Мен каршымын. Энергетикалык жетишсиздикти чечүү жолдору. Кудайга шүкүр, Кыргызстандын суусу көп, тоолордун агат мөңгү суулар, биз кичи электр гэстерди көбөйтүшүбүз керек. Рахмат, Элимбек мырза. Атомдук электростанция боюнча мен дагы карамдай каршымын. Себептен Кыргызстан кичине мамлекетпиз. Андан кийин бүгүнкү күндө энергия кризисин чечүү жолу катары ушул мини гэстер, гидроэлектростанция, гэстер курулуп атат. Андан сырткары ушул шамал энергиясын алуу боюнча, ветроэнергия боюнча, панель боюнча мамлекетибиз бүгүн элге да айтып коюш керек, болгон күч аракетин жумшап атат. Бирок багы муктаждык чоң. Элибиз көбөйүп атат, гэстер курулган эмес жакынкы бир 20-30 жылда. Ошондуктан бүгүн Кудай буйрса, жакында эле бир маалымат алдык эле. Ал жерде мына 2020 жылдан бул жагына 18 миллиард сом карыз менен энергетика системасын кабыл алганбыз дейт. Бүгүнкү күндө ошол жерден бүгүн 15 миллиардты төлөнүп, акыркы 3 миллиард калып атат дейт. Жакынкы 1-2 жылда бул маселени карызда ошол энергетика системасында утулса, энергия кризис бизде болбойт го деп ойлойм. Актилек мырза. Атомдук энергетика деп айтып эле турат, уже ал агай айткандай дагы өтө биздин жашообузга туура келбейт. Биз өзүбүз чакан мамлекет болгондуктан ал бир эле атом бизди жок кылып коюшу мүмкүн, атомдук энергиясы. Анан чакан бул гэстер боюнча биздин өзүбүздүн ички инвесторлорго көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсек жакшы болот го деп ойлойм. Себеби ушул энергетика багытында дагы ушу инвесторлор өзүнүн акчасын салса, көп ушул чакан гэстерди курсак, бир чети ошол элибиз алып төлөгөн акча дагы өзүбүзгө, ошол инвесторго өзүбүздүн мамлекетибизде калат. Биздин инвесторлор дагы башка эле нерселерге башын оорутпай, сыртка чыкпай, өзүбүздө эле ушул жерде дагы жумуш жасаса болот. Рахмат, түшүнүктүү. Анда кезекте жалпы соол. Жогорку кеңештин депутаты кандай критерийлер менен тандалышы зарыл деп эсептейсиздер? Депутат болуу үчүн кеминде 5 жыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөө керек деген талап киргизүүгө кандай карайсыздар? Турсунбай мырза. Мен тескерисинче мыйзам киргизет элем. Жогорку кеңеште иштеген депутатты аткаруу бийликке койсо болот. Анткени эл мектешти ал билет, үйрөнгөн. Эл иштебеген адамды алып келсең, анда кыйынчылык түзүлүп калат. Ошондуктан тескерисинче мыйзамды мектетет элем. Сөзсүз жогорку кеңеш депутатыны аткаруу бийликке алса болот деп. Экинчиден болсо, эми
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу бийликтин өзгөчөлүгү бар да. Адам не только тамга тааныш керек, мыйзамдарды түшүнүш керек. Анан мыйзамдарды жазыш керек. Мыйзам жазгандан кийин аны көзөмөлгө алыш керек. Мыйзам регламент боюнча 1 жылдан кийин ошол өзү сунуштаган мыйзамды көзөмөлгө алып, кандай иштелип атат текшериш керек. Ошондуктан сөзсүз илимдүү, билимдүү адамдар шайланыш керек. Күлкүлүү нерсе. Ушул кодекс, шайлоо кодекске чейин айыл кеңешке коюп атсаң депутаттыгы жогорку билим керек экен. Жогорку кеңешке коюп атсаң жогорку билим керек эмес экен. Ушул нерсени эми оңдоду буну. Таң калат элем да бу. Айыл депутат жогорку билимдүү болуш керек экен, жогорку кеңештики билими жок болуш керек экен. Ушул нерселер оңдолду, Кудайга шүкүр. Рахмат. Илимбек мырза, Суроону кайрадан берип койсоңуз. депутат болуу үчүн кандай критерийлер зарыл деп эсептейсиз? Анан 5 жыл мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштесин деген талап киргизүүгө кандай карайсыз? Чын айтканда, сөзсүз түрдө андай талап бул дагы ошол регионалдык лидерлерге бир тоскоолдук болот. Эмне үчүн өзүнүн багытында бизнесте болсун, медицинада болсун, же болбосо ошол билим берүү тармагында өзүнүн кесибинин мыктылары барып элге пайдалуу мыйзамдар жазалат да. Депутат кандай болуш керек деген нерсеге мен жөнөкөй эле жооп берет элем. Депутат ошол адамдын акысынан корккон, жоопкерчиликтүү, элден колду үзбөгөн, карапайым элдин арасынан чыккан, басып өткөн жолу таза, күмөндүү эмес, билимине карап, тажрыйбасына карап, иштеген, жасаган ишине карап туруп элибиз тандаса адашпайт деп ойлойм. Рахмат, Актилек мырза. Сөзсүз түрдө эми мамлекеттик иште иштеш керек деп ойлойм мен. Себеби эч жерде иштебей туруп эле бир аралашкан туура эмес болуп калат го дейм. Себеби биз дагы жергиликтүү кеңеште бир засып болгон үчүн бизде азыр ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүк берди окшойт дейм. Анан депутат кандай болуш керек? Депутат деген ошол Илим мырза айткандай эле, ошол мен деле ошол нерселердин баарын айткым келген. Негизи депутат деген ошол таза болуш керек. Анан чын жүрөгүнөн ошол элдин акысынан корккон, чындыгында. Анан биринчи орунда ошол жоопкерчилик, аманатка бекем болуш керек. Себеби эл ошол ар бир берген элдин добушу бул аманат деп эсептейм. Ошол биздин үнүбүздү жеткирет, бизге ошол жакшы мыйзамдарды, жакшы шартты алып келет деп бир кандайдыр бир ишеничтер менен бизге өз добушун берип атат. Ошол аманатка бекем болушубуз керек. Рахмат. Келиңиз. Мен мурда коюм айта албай калыпмын, кайра айтып коеюн. Кудай буюрса шайланып калсам, мен бизнесмендерге тыюу салат элем. Себеби бири да бизнесмен токтоткон жок өз бизнесини. Мына биринчи чакырсам бери келип атам, байкап атам, баары бизнесини биз башка өткөрдүк дейт. Ошол эле бизнес телефондо отуруп алып, жогорку кеңештен өзү буйруйт. Андай кыла, мындай кыла деп. Ошон үчүн бизнесмендерди жогорку кеңешке катыша албайт деген мен мыйзамга киргизем өзгөртүүнү. Рахмат. Кезекте жекече суроолорго беребиз. Бул жакта ошол WhatsApp номерибизге жана ошондой эле Facebook, YouTube платформаларыбызга дагы сиздерге терс маанайдагы пикирлер, ошону менен бирге эле жылуу маанайдагы дагы пикирлер келүүдө. Турсунбай Бакир уулу, сизде тажрыйбаңыз мол, биз сизге ишенебиз, сиз мыйзамды жогорку деңгээлде жазасыз деп ишенебиз деген пикир. Самый достойный депутат, самый грамотный депутат это Турсунбай Бакир уулу дейт. Суроо YouTube Турсунбай Бакир уулунун бүтүн Кыргызстан партиясына кошулушунун жана бөлүнүшүнүн себеби эмнеде? Бир жагынан мактап, бир жагынан азыр суроону бериптир. Мейли жооп берейин. Бул өтө эле жанжалдуу окуя 2020 болгон. Мен Мекенчилик партиясына кетип аткам, анда Садыр Жапаров түрмөдө эле. Ал айтты эле, ажаба биздин партияга кетиңиз деп. Камшек досума жолуңуз деп. Камшек досуна мен жолугуп, Камшек эниме Мекенчилик курамында элем. Бир маалда Камила Талиевич алып калды. Ажеке каякта жүрөсүз дейт. Сиз Мадумаров издеп атат дейт. Анан 20 жолу чалдым деп Мадумаров чыкты. Мен айттым, инем, сен телефон мен билбесем, ким чалган билбесем, каякта мен кайра сага чалам деп. Келиңиз менин партияма дейт. Мен айттым, мен төлөй албайм акчаңы дедим. Жок, акча албайм дейт. Анан келгенде уже буякта башка оюн болуп кетти. Курултайда бекитилген тизмеде мен алдыңкы 20 да элем. Курултай бүткөндөн кийин эртеси аппарат жетекчиси звонок кылып калды. Димухамед деген сонун жигит, алда чыгып кетти бүтүн Кыргызстандан. Ажеке тез келиңиз дейт. Списокти бурмалап атат дейт. Барсам, аякта Мадумаров, биздин Карасулук өзүм аяш инем Малабаев Мурат, Өмөрбек Суаналиев, Темир Сариев, Исхак Масалиев, дагы бир Сокулдун экс-аким отурат. Бүт тизмени бурмалап, чимкириктер кийип атыптыр. 6-чакырчы депутаттар. Айттым, бул эмне болуп кетти? Курултай бекитти го десем,
$200.000 дейді. Сіз бере албайсыз дейді. Біз бергендерді қоя атасыз деп. Ошон үчүн мен чыдабай кеттим. Жанжал болып кетті. Айттым, Адыхан, сен намаз оқисың, мен намаз оқимын. Еркек киши сөздө туруш керек. Андай болгон жок. Өкүнүчтүү, бүтүн Кыргызстан менен кийин мен соттошойн десе мени чыгарып салды залдан. ВШК соттошту. Но Алла Таала өз жазалады аларды. Ошон үчүн ушундай некрасивый ситуация болуп кеткен. Күнөө менде эмес. Рахмат. Кезекте Илимбек мырза. Сіздерге дағы мақтаған билдирүүлөр аябай көп. Суроолор көп болгон үчүн аны жаңыртпай атабыз. Чындыгында бүгүнкү Илимбек Актилек аябай суроолорго так жооп айтып жатышат. Шайласа болот деп ойлойм. Ал эми суроо. Илимбек мырза, сиз Кара Суудагы окуучулар мамлекеттик олимпиаданы уткан балдарга машина жана башка нерселерди берем дегенсиз. Бул пикириңизден кайткан жоксузбу? Жок, себеп дегенде биз машина эмес путевка беребиз дейм. Себеби билим берүү тармагында түшүнгөн адам катары Кара Суу районубуз бүгүнкү күндө областта 7 райондун ичинен 6-мистада, акыркы мистада десек болот да. Ошо билим сапатын көтөрүү максатында ошол балдарга мотивация болсун, ошонун ичинде мугалимдерге мотивация болсун. Бир билимдүү бала чыкса, ошол районубузду, айылыбызды өнүктүрүп коет экенин көз жеткенден кийин ошол Кара Сууда билимдүү балдар чыкса экен деген максат менен бул ишти кылып, былтыркы жылы 1000 окуучуга биз ушундай атайын семинар, тренинг, конференцияларды жеке өзүм катышып, кесип тандоо боюнча, жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча бир топ өзүбүздүн акыл максаттарыбызды айтып кеткенбиз. Рахмат. Кезектеги жекече суроо Акылуулуу Актилек сизге. Сизге да жылуу пикирлер бар. Азаматсыз ушундай жаштарды колдошуубуз керек. Агитаторлор боюнча коррупция деп Актилек туура айтты дейт. Ал эми WhatsApp'тан келген суроо. Сиз кабыл алган кайсы чечим үчүн жеке жоопкерчиликти толук алууга даярсыз дейт. Мен кабыл алган боюнча, мен өзүм программам боюнча айтып атат, мен түшүнүгүм боюнча. Ооба. Бизде эми буюрса эң негизгиси бул менин программам башында турган биздин жаш балдарыбыз, жаш балдардын тамак ашы. Ошол эле учурда чет өлкөдөн кирип келген биздин продукциялар. Ошол продукцияларга чектөө коюшубуз керек. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мектептердин алдында чакан дүкөндөр бар. Ошол дүкөндүн ичине кирип, ошол мектеп окуучусу жей турган сатылып аткан биздин продукциялар сапаты ден соолукка пайдалуу эмес да. Аны өзүбүз көзүбүз менен деле көрүп атабыз. Эми баарыбызда бала бар. Бала оорубасын. Баланын ден соолугу жакшы болсо, биздин жүрөгүбүз тынч, үй тынч болот. Ошондуктан жаңы төрөлгөн наристелерде да азыр көрүп атасыздар, көптөгөн оорулар пайда болуп атат. Биз тамак ашка көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Мен ушул нерсени айта алам, буюрса ушул тамак аш маселесин дагы биринчи орунда көтөрүшүбүз керек. Ушул чектөө киргизишибиз керек, көзөмөлдөшүбүз керек. Ошол кирип келе жаткандарды балабыздын ден соолугу жакшы болсо, спорт болот, спорт жакшы болсо, спорт, маданият билесиздер, мамлекеттин желегин чет өлкөгө желбиретет. Рахмат. Турсунбай мырза, сизге жекече суроо. Сиз өзү Кара Сууга канча убакытта бир келесиз? Же келип турасыз? Апам тирүү мезгилинде тез келип турчу элем. Эми аженем өткөндөн кийин туугандардын үйүндө бир күн, 2 күн батасың, 3-чү, 4-чү күн өзүң ыңгайсыз сезесиң экен. Ошондон мен келгенде азыр же жана бирөө тажия болсо ошого келип кетсем, тойго кем келем. Но негизинен бирөө өтүп кетсе келип жүрөм. Анткени бул ыйык милдетибиз, жаназага туруш, көңүл айтыш. Бирок апаң өткөндөн кийин азыраак кеп каласың экен. Тактоо иретинде бул шайлоочулардын суроосу. Алар ошол бизден кабар алганды келесиңби деген мааниде. Аны мен жер-жерде айтып жүрөм. Эң көп келген Кыргызстан Жогорку Кеңеш депутаттарына мен болом, анткени законду, мыйзамды өзүм жазгам. Жогорку Кеңештин депутаттын статусу деп туруп. Ошондо ар айдын акыркы жумасы депутат келип элине отчет берет деп. Акыркы жума ар айы мен келип отчет беришем. Жана мен айтканда келгенде да район акиминен баштап почта начальниги ишин баарын эчитип келишем. Мына алдыңа алып келдим бийликти. Жооп бергиле, суроо бергиле, жооп бергиле деп туруп. Илеган учурлар болгон аякта матка минелер. Ошондуктан мен кайра айтып келип атам. Иншаллах шайланып калсам, мен мурдагыдай эле ар айдын аягында бүт жетекчилерди чакырып келип туруп, алдыңара алып келем. Рахмат. Кезектеги жекече суроо Илимбек мырза, сизге 2064 абоненти калтырыптыр. Илимбекке экинчи жолу өз талапкерлигиңди коюп жатасың. Артыңда ким турат? Элдин айтымында сени кээ бир бай манаптары колдоп жатат дейт. Түз эфирде жана элге ачыгын айтып кое аласыңбы ким экенин дейт. Туура, суроону берген адам мен тууралуу маалымат аз окшойт. Мен
артымда карапайым элибиз, анан кийин бир эле Кудайга тобокел кылып бул жолго чыкканбыз. Башка эч кандай эч бир күч, эч бир бай жок. Кыргыз айтып коет, бирөөнүн үйүнүн жарыгы бирөөгө тийбейт дейт. Баарыбызга маалым болгондой, бирөө бир туугана жардам бербей аткан заманда жашап атабыз го бүгүн. Рахмат. Актилек мырза, сизге суроо. Депутат болуунун баасы канча экен? Азыр эми биздин өзү мамлекет көрсөтүп берген 300 000 сом көрөөнү төлөдүк. Андан сырткары эми мен билбейм, эми өзүм каражатыман эле болгон эле бир аз каражат эле кетип, мен ондой деле чоң деле акча сарптаган жокмун. Себеби эми өзүң болгондон кийин өзүң чөнтөгүң өзүң билесиң, ошого чөнтөгүбүзгө ылайыктуу эле мындай өтө деле бир чоң немен кереги жок деп ойлойм. Эми депутаттыктын баасы жок болуш керек. Бул депутат болуп, бул элдин ишеничи да, бул элдин ишеничи, элдин аманаты да бул. Ооба. Тактоо иретинде буга чейинки суроолорду ошол шайлоо фонддору боюнча сурап жатышат. Сиз эфирлерди көрсөңүз керек. Сиздин шайлоо фондуңузду дагы ачыктап койсоңуз болот. Канча каражат бар? Шайлоо фондумда менде азыр айтсам күлбөйсүңөрбү? Жок. Менде бир өзүм ошол 300 000 сомдон сырткары бир 200 000 сомго жетпеген эле. Анын мен билгенден бир 50 000 сомго жакыны ушул мен жакындарым мага колдоо иретинде салган акчалар. Аларга чоң рахмат. Эфирден айтып коеюн, мени колдогондорго барыңарга чоң рахмат. Мен 1-2 кадам алдыга жылдыра коеюн. Түшүнүктүү. Рахмат. Чоң рахмат. Кезектеги суроо бул жалпы түрүндө болсун. YouTube'дан келиптир. Жалпы суроо дейт. Эмнеге чеке мыйзамдар жөнүндө эч бир ооз ачпай жатасыздар? Мисалы, кайсы мыйзамдар азыр туура эмес кабыл алынган? Ушул боюнча айтып берсеңиздер дейт. Убактыңыздарга карасаңыздар, таблодо көрүнүп турат. Турсунбай агай, сизден баштайлы экенбиз. Мен биринчи жолу оозумду ачтым. Ушу туура эмес мыйзамдар боюнча ошолорду жокко чыгарыш керек деп, жана дин боюнча суроо бергенде айттым, ошол мыйзамды жокко чыгарам деп. Анан тышкары жана мен кабыл алган мыйзамдарды жокко чыгарып коюштур 6-чакырыш. Аларды айттым мен. Ошонун баарын мен иретке келтирем, кайрадан сунуштайм. Педофилдер боюнча, сапасыз курулуш боюнча жана башка мыйзамдардын баарын мен кайра сунуштайм, киргизем. Рахмат. Илимбек мырза. Бүгүнкү күндө мен карапайым элдин көйгөйүн билген, ичинен сезген адам катары бизде өкмөттүн 309 токтому чыккан. Ал жерде ушул мамлекеттик фонддогу жерлерди дыйкандардан алып туруп, ошо бир кандай десек, мал чарбачылыгына же болбосо ушул үрөнчүлүк чарбасына статусу бар ишканаларга көптөгөн гектарларды берип атат. Бул менен мен ойлойм, башында дагы айткам, ал убакта мен депутат эмесмин, бирок аппарат кызматкери болуп ошондо да айткам. Ошол менен бүгүнкү күндө дыйкандарыбыздын кирешелери азайып атат. Эгерде биз аны жергиликтүү бюджеттин дагы акчасы азайып атат да. Мисалы 100 эле гектар жерди айтайлы, 100 эле гектар жерди бүгүн аукцион жолу менен карапайым элге бере турган болсок, алар бири менен ушул бааны көтөрүп, ушу жергиликтүү бюджетке түшөт ал. Бүгүн 15 000 сом менен баарына подряд берип атат. Биздин эле тегеректе 100 000ге чейин чыккан аукцион түрүндөчү. Бул мамлекетке дагы чыгашаны азайтып, кирешени азайтуу, карапайым элдин дагы ушул жерин максатсыз тартуу. Рахмат. Актилек мырза, сиздин оюңуз? Мен эми бир эле нерсе боюнча так айта кетейин. Бизде мыйзамдар бар, кыргызча, орусча жазылат. Кыргызча жазылган мен көргөн бир мыйзам бар. Ошол мыйзамдын 12 жыл дегени орусчада 20 жыл болуп калган. Ошол эле мыйзам. Ошондо биз кыргызча жазылган мыйзамга баш ийебизби же орусча жазылган мыйзамга баш ийебизби деген ошондой оңдой турган, түзөй турган жерлери бар. Аны биринчи четин карап чыксак дагы болсо керек, эми билбейм. Мен көргөндөн бирөө бар, буюрса ошону дагы барып сөзсүз оңдойбуз. Рахмат. Кайрадан жалпы суроо. Кара Суу шаарын кантип өнүктүрсө болот? Конкреттүү мисалдар менен. Кудайга шүкүр. Сарай айыл өкмөтү кошулду Кара Суу шаарына. Жер маселеси ушу менен чечилет, бирок трансформация маселеге биз жардам беришибиз керек. Сарай айыл өкмөттүн утугу бар, шаарга кошулду, шаардын утугу бар буякта. Анан атайын кичи шаарлар боюнча дүйнөлүк ассоциация бар, аны биз депутат мезгилинде кошконбуз. Ошол маселе боюнча дагы инвестиция тартсак болот. Рахмат. Илимбек мырза. Бүгүнкү күндө Кара Суу шаары боюнча толук кандуу өнүккөнү перспектива бар, себептен базар бар, акча каражат бар, эл көп. Бүгүн канализация бүтсө, буюрса көп этаждуу арзан ипотекалуу үйлөрдү салыш керек. Бүгүн бир үйдө 2-ден 3-төн келин жашайт. Өзгөчө ушу Кара Суу шаарында.
Трансформацияга чек жок. Ошону чечүү жолу катары ушу бийик үйлөрдү курушубуз керек. Андан сырткары эл менен жолукканыбызда алар ушу жылуулук системасындагы бир көп кабаттуу үй болгону менен бүгүн канализациясы жок болсо, жылуулук системасы жок болсо, айылдагы үйдөн айырмасы жок. Бүгүн буюрса канализацияны өкмөт чечип атат. Барсак ушу жылуулук системасындагы айтабыз дагы буюрса жер тилкесин бөлүп көп этаждуу үйлөрдү салып, ошол шаарыбызды өнүктүргөнгө салымыбызды кошобуз. Рахмат, Ақтілек мырза. Шаарды өнүктүрүү үчүн ошол эле Илимбек мырза айткандай көп кабаттуу кооз үйлөрдү салышыбыз керек. Анан өзүбүздүн эле парктарыбызды, эс алуучу жайларды кооздошубуз керек. Ошол жылуулук менен канализация бүткөн болсо, мен ойлойм биздин Кара Суу шаарыбыздагы бир өнүккөн шаарлардын катарына кошулат. Көптөгөн жаңы проекттер менен, жаңы долбоор, жаңы дизайндар менен жаңы курулуштарды курушубуз керек. Рахмат. Убактыңыз 9 секундда. Кара Суу шаардык кеңешке мен сунуштаганмын. Көчөдөн базарга жер астынан пешход өтө турган жерлер деп. Аны коррупция болуп туруп өлтүрүшүптүр, бүгүнкү күнү жабык жатат. Ошону кайра Рахмат, тилекке каршы сиздин социалдык тармактардан келген суроолорго болгон жооп берүүгө болгон убактыңыз саякттап калды. Эми биз калган 2 талапкер менен улантабыз. Кезек жалпы суроолордо кайрадан анда. Салам алейкум барыңыздарга. Бизде суроо дейт, жалпы суроо дейт. Кара Суу району Жоош айыл өкмөтүнө караштуу Зарбалик айылында чек маселеси болгон 15 адамга берилген 18 жыл болгон. Бөлүнгөнүбүзгө ошол чечилбей келет. Чечип бериштин жолу барбы? Чоң рахмат дейт. Жер маселеси. Чечип берүүнүн мыйзамдуу жолу мына 20-жылкыга чейин салынган бүт үйлөрдү, объектилерибизди президентибиздин мунапс мыйзамы менен бүгүнкү күндө мыйзамдаштырып госакт алса болот. Ақтілек мырза. Ошол туура эле жооп берди го дейм, түз эле. Рахмат. Кезектеги суроо жалпы. Мугалимдер 25-30 миң сом алат. Ал эми мектепти күндө тазалап балдарга коопсуз шарт түзгөн тек кызматкерлер болгону 8-9 миң сом алат. Эмне үчүн билим берүү системасында эң оор жана эң керектүү эмгек эң төмөн бааланат? Айлыгын жогорулатуу боюнча мамлекеттик деңгээлде кандай чечим кабыл алса болот? Мен буну парламентте бир нече жолу көтөргөм. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт, ошол эле учурда техперсоналдардын айлык маанасы көтөрүлбөй келет. Мына 26-жылкы бюджеттен буюрса барып калсак көтөрүүгө болгон күч аракетибизди жасайбыз. Рахмат, Ақтілек мырза. Көтөрүш керек, себеби азыркы учурдагы бир аз жылуу суу бар. Биздин учурда муздак эле суу менен эле жууган учурларын көргөнбүз, сууктун күнү деле. Ал биринчиден өзүнүн ден соолугу ошол жерде жок болуп баратат, көз алдыбызда. Сөзсүз түрдө көтөрүш керек деп ойлойм мен. Ал андай ылдыйкы аз маянага анын ден соолугу эле уже мындай жетпейт деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө колдош. Рахмат. Жалпы суроо 71-40 абонентти калтырган жөнөкөй мыйзам менен конституциялык мыйзамдын айырмасы барбы дейт. Илимбек мырза. Сөзсүз түрдө бул иерархия бар мыйзамда. Конституциялык мыйзам жөнөкөй мыйзамдан жогору турат. Депутаттардын дагы добушу 60 бүгүнкү күндө 90 депутат болсок 60 депутаттан көбү 3-төн 2-си колдогондо бул мыйзам кабыл алынат. Ақтілек мырза. Ошол Рахмат. Анда кезектеги суроол. Кытай элинин айдоочулук бөлүгүн Кыргызстан тааныганы кыргыз жарандарынын оор жүк ташуучу унаалары жумушсуз калды. Мисалы Хово, Фура үлгүсүндөгү унаа айдагандар. Маселени чечүү жолу барбы? Мен кийинки суроого жооп берейин. Жооп бере албайсыз. суроону Кытай элинин айдоочулук бөлүгүн Кыргызстан тааныганы кыргыз жарандарынын оор жүк ташуучу унаалары жумушсуз калды. Мисалы Хово, Фура үлгүсүндөгү унаа айдагандар. Маселени чечүү жолу барбы? Кытайдан Кытай келген айдоочуларыбызга көп келгендиктен тааныгандан бери дейт. бизге көп кирип атат деп айтат. Кытайлар көп келип, биз жумушсуз калдык, өзүбүздүн жарандар дейт. Эми бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе деп ойлойм. Бул эки мамлекет келишиш керек бул нерсеге. Анын үчүн биз алардын айдоочуларын Кыргызстанга киргизбесек, анда алар деле биздикин киргизбейт да. Ошол эле учурда биздин айдоочулар деле Кытай элине кирип атат да. Бул эми мен ойлойм эки мамлекеттин ортосундагы ынтымак иш алып баруусу деп ойлойм. Рахмат, түшүнүктүү. Жалпы суроонда саламатсыздарбы? Бир депутат Баатыр энелерге 5 миң сомдон берилишин сунуш кылган болчу. Бирок ага эч ким маани да берген жок, ошол боюнча калды. Буга кандай карайсыздар деп 06-14 абоненти калтырган. Туура сунуш болуптур, колдойбуз.
Актилек мырза. Батыр энелерге азыр өтө жакшы мотивация берип койду биздин мамлекет буюрса. Эми ал мурунку батыр энелерге окшойт да, буга чейинки. Азыр жаңы батыр энелерге буюрса сонун жаңылыктар, жаңы мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ойлойм, бул батыр энелерибизди баалашыбыз керек, себеби адамдан адам жаралуусу бул оңой нерсе эмес да. Рахмат, убактыңыздар аз калды. Мурдагы депутаттар бир жолу шайланууга укуктуу, экинчи жолу шайланууга тыюу салынсын деген мыйзамга көз карашыңыз кандай, Илимбек мырза? Эми практика жүзүндө мисалы бир сазып иштегенде тажрыйба алат, үйрөнөт. Экинчи сазыпта мисалы үчүн ошол алган тажрыйбасын иштеп бышыктап дагы пайдалуураак болот эл үчүн. Демек, колдойсуз. Актилек мырза? Мен ушул 4-5 жолу болбосо экен деп ойлойм. Мен өзүм жеке оюм. Себеби ал убакта ал карышкыр болуп калат деп ойлойм. Ага чейин өзүнүн намысы менен дагы, элдин аманаты менен дагы жаңы дем күч менен Илимбек айткандай биринчи сазда көптөгөн өзүнө тажрыйба жыйнаса, экинчи, үчүнчү сазда ошону колдонот деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, кезек жалпы суроодо. Кызматкери депутат болуп шайлана албайт экен. Буга оюңар кандай дейт? Илимбек мырза. Бул мыйзам келгенде мен айткам, ушул адамдын конституциялык укугун чектөө бул депчи. Актилек мырза? Дин кызматкери? Дин кызматкери депутат болуп шайлана албайт экен дейт. Буга пикириңиздер кандай дейт? Эми биз баарыбыз мусулманбыз да. Алхамдулилла мусулманбыз. Мен ойлойм, бир өкүл болсо жакшы болсо керек. Себеби ал диний маселелер да бизде аябай көп. Ошол нерсени көтөрүп чыкса жакшы болсо керек деп. Демек каршысыздар, э? Улантабыз. Рахмат, Илимбек мырза, сизге жекече суроо. Башка талапкерлер менен эмнеңиз менен айырмаланасыз? Сиздин күчтүү жактарыңыз, артыкчылыктарыңыз жана алсыз жактарыңыз кайсылар? Мен алган тажрыйбам, билимим, артыбыз репутациябыздын тазалыгы, жоопкерчилик жагыбыз. Рахмат, Тилекке каршы сиздин дагы убактыңыз аяктады. Актилек мырза, сиздин 1 секунда убактыңыз бар экен. Ооба же жок дей турган Ооба, суроо. сизге ошого жараша суроо берели. Жогорку кеңешке өтпөй калсаңыз эмне кыласыз? Кайра эле той алып барып кызмат кылар. Рахмат, сиздин дагы убактыңыз аяктады. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Колдон келишинче бардык суроолорду бергенге аракет жасадык, бирок бул жакта дагы бир катар суроолор жоопсуз калгандыгын дагы эскертөтөлү. Анткени ушул биздин платформаларыбызга келген соолдордун саны аябагандай эле көп. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге дагы ушул биздин түз эфирибизге активдүү катышып, өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздар болгон суроолоруңуздарды берип жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки теледебаттарда дагы жигердүү катышыңыздарды суранабыз. Кызматыңыздарда Сыймык Марат уулу жана мен Сезим Сагынбекова болдум. 4-бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз дагы, кесиптештерге сөздү узатабыз. Чоң рахмат, Сыймык Сезим. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү кийинки бөлүктү берерден мурдан дагы бир ушул биздин теледебаттарга катышпай койгон, келбей койгон талапкерлерге күмүш сырга. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизге чакырылган талапкерлер миллиондук аудиториянын суроолоруна жооп берип атышат. Сиздер ушул округдагы 20-30 адамдын суроолору менен жүргөнүңүздөр дагы туура эмес деп ойлойбуз. Эми бул өзүңүздөрдүн укугуңуздар. Ушул маалыматты айтып коюуга туура келди. Эми биз болсо кезектеги 5-бөлүккө көрөбүз. Урматтуу талапкерлер, биз жыйынтыктоочу бөлүккө келдик. Сиздердин ар бириңиздерде 1 мүнөттөн убакыт бар. Элге болгон кайрылууңуздарды мына ушул мүнөттөн пайдаланып айтып калсаңыздар болот. Турсунбай мырза, сизден баштайбыз. Мен кичине буякка чыгып өзүмө көрсөтөйүн деп атам. Мени 30 жыл мурда, 25 жыл мурда, 15 жыл мурда шайлагандарга эмнем өзгөрүптүр? Бир жылдар сакалымы, чачымы боюп койду ак түскө. Мен мурда боюнча, жүрөгүм да ошо боюнча. Азыр да Кудай буйруса, ошондой иштеп берем. Анткени мен дайыма айтып келем, жергиликтүү бийлик менен көп маселени чечсе болот. Бирок жогорку кеңеште да президентке, өкмөткө ошол маселелерди кое аламын. Мисалы, аткаруу бийлик менен кайсы маселени чечишибиз керек? Жок, шайлоо өкмөттүн айылдарынын көбүндө суу жок экен. Аны Кудай буйруса, жергиликтүү бийлик менен жана инвесторлор менен чечебиз. Же болбосо пособие маселесин. Ушуну да алтын чакырыш депутаттары бузуп кетиптир да. Эгерде сенин үйүңдө машина болсо, холодильник болсо, жер өлчүң болсо, пособияң албайсың дейт. Бул кандай нерсе бул? Бул бала төрөлгөн менен бул холодильниктин баары эмне байланышы бар дейм. Ошон үчүн мындай туура эмес мыйзамдарды жокко чыгарам. Анан
Кудайга буйруса, Убактыңыз сыйынтып калды. Кайрылуу Кайрылуу баштай бериңиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кара суулук бир туугандарым, урматтуу карапайым калкым. Мени кайсы учурда болбосун карапайым элге кол сунган, эмне көйгөй болбосун, больницасы болсун, милициясы болсун, башка түйшүктөрү болсун, ошол кол сунган депутат катары билесиздер, жөнөкөй үй бүлөнөн чыккан уулуңуздармын. Мен ушул ишенем, кара суунун эли туура тандоо жасайт. Мен буйруса дагы бир жолу чыныгы карапайым элден чыккан элдик өкүлдү, элдик депутаттын үлгүсүн көрсөтөйүн деп барып атам. 30 ноябрда жалпылай ким кара сууну сүйсө, ким өзүнүн айылына күйсө, ким эртеңки келечекке кайдыгер карабаса, баарыңыздар үйдө отурбастан келип, өзүңүздөрдүн добушуңуздарды номер 1 Кубанычбеков Илимбекке бересиздер деп мен ишенем. Кара суу элиме ишенген үчүн бул жолу Алтыбек мырза. Биз дагы ошол кадимки эле атабыз уста болгон, апабыз мугалимдин баласымын. Кадимки эле ошол карапайым үй бүлөдө чоңойгонбуз. Буйруса биз дагы өзүбүз интернет аркылуу да көп нерселерди айтып атабыз, көрүп билип турасыздар. Ошол биздин программаларыбыз боюнча дагы айта кетейин, эң бир негизгиси бул биздин мигранттарыбыз. Мен ушул маданият чөйрөсүндө жүрүп, Россия Федерациясынын бүт область шаарларында концерт коюп, ошол жерде мигранттардын жайынан сүйлөшүп келген киши катары мен мигранттардын маселесин аябай жакшы билем. Ошол менен бирге элибиздин аралап ушул эл ичинде жашаган үчүн элдин көйгөйү кандай экенин билебиз. Биз дагы жөн жайдан аттанган жокпуз. Ошол көйгөйлөрдүн баарын угуп билип, чыдап турбастан колубуздан келген аракетибизди жасайлы деп аттанып отурабыз. Бюллетендеги номерим 11, акылуулуу ак тилек. Буйруса өзүңүздөрдүн келечегиңиздерге, уул кызыңыздардын келечегине кайдыгер карабаңыздар. Баарыңыздар шайлоо күнү келип, өз добушуңуздарды татыктуу, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдү угуп шайлап. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Билим Илим каналынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин түз эфирдеги теледебатына ортоктош болдуңуздар. Ал эми теледебаттын уландысы эртең 26 ноябрь шаршемби күнү саат 20:00 ЛТР Билим Илим каналында улантылат. Ал эми биз болсо эртеңки кезектеги дебаттын катышуучулары менен тааныштырып өтөлү. 10-чу шайлоо округунан Карашев Алла Азимович, Бакиров Артур Жылдызбекович, Кадырбек кызы Нуркыз, Зулушев Курманкул Токторалиевич, Ормонов Улукбек Зулпукарович. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар. саламатта калыңыздар.